кагылайын теги биринчи төрөлгөндө кара жаш айылында төрөлгөн. Ошол жерде биз ошол жерде кичине бизнес кылчу элек. Мен набайчы элем да, нан жапчу элем. Ошол жакта ошо бизнес аркылуу барып жашап, 1,5 жылдай жашадык. Ошонун аралыгында төрөлүп калды. 95-жыл болчу. 2-октябрь күнү төрөлгөн. Анан эми сүйүнүчтөрүм элестете да албайм да, башкача болгон ушундай. Анан төрөлгөн кечелерин өткөзүп, неме кылганбыз, бата берген. Жакшы, анан кийин 1,5 жылдан кийин кайра айылыбызда дыйканчылык кылып калдык. Бакта эгип ошо Кызылжарда. Анан ошо менен ошо Кызылжарда туруп калдык да. Анан Бекжан кичинекейинде шамдагай, ачык, ушундай. Кичинекейинде ушундай бир ачык бала болчу да. Көкүрөгүндө бир немеси жок. Бир нерсени билсе эле коккой атан деле мындай ачыгын айтып келип эле. Не кылчу эле. Анан эми музыкага кызыкканы ушу окуй элек деле. Почти 5 жашарында эле ушу апасын жанагы такта октогун алып эле тактасын Ямаха кылып октогун гитара кылып эле ушинтип ойноп эле коп кой десең деле болбой эле кайрылып алып ушинтип ойной берчү эле. Ошондо ойлоп койдук эле да. Бул атаң баары музыкант болот окшойт деп. Ошол эле болду. Кийин окуп калды. Окугандан кийин деле ошо 5-класс, 6-класстарында кичине конкурстарга катышып калып атты. Биринчиликти алып келип атты, сүйүнүп. Анан ошондо эле башталган өнөр. Андан кийин ошо 9-классты бүтүп анан кайрда 10 жылдык жок эле да. 9-класска чейин болчу. Ошо Аксай Морбулак айылы деп коебуз. Биздин айылдын аты. Анан Каражыгач айылына ошо тайкелерине эле берейин. Эми 10-11 ошол жактан бүтүрсүн деп ушу тайкелерине бергенбиз. Анан өзү да ошол жакка окуйм деп туруп алды да. Майли андай болсо ошол жакка окутайлы деп. Каражагачта эле жакшы. Аерде эле ошол конкурстарда катышып анча эле мугалимдеринен мактоолорду угуп келип аттым да. Балаңыз ушундай өнөрү күч. Биздин мектеп балаңыз бар үчүн шаңдуу деп эле ушинтип агайлары деле айтып турчу эле. Анан 2 жыл ошол жерде окуп бүтүрдү. Кийин атам мен окуймун деди, музыкалыйга тапшырам деп ягыл. Анан эми 1 жыл кое тур десем болбоду. Анан эми биз деле баягы колундагы эле бир бүлө немеси болчук да. Анан кыйналып ошол убакта жокчулук болуп аткан, тартыштык болуп аткан, кымбатчылык болуп аткан, иш жок, иштейин десең, ушу дыйканчылык эле караган тиктегенбиз. Жай менен дыйканчылык кылабыз, кышын болсо кырт бекерчибиз. Анан майли да анан ушу Бишкекке ошондо мен деле биринчи жолу ошондо көргөм Бишкекти. Өмүрү көрбөгөм өзү. Ошондо алып келип анан бияка келип алып жанагы плашот деп коет экен, ошол плашотко келип алып жөө издеп тиги көчөлөрүнчү. Немеге чейин жана Азия молго чейин жөө барганбыз. Ошол жерден Бекжан экөөбүз ээрчип алып. Паланча институтка барабыз, анан түгүнчү институтка барабыз. Деп ошо Бекжан анча адресин билип калганбы. Эшитип бара бердик. Бүт эле толуп калган да, кечирээк келип калыппыз да биз дагы. Анан ошо акыры анан жана Бибисара, Бейшанага барып калдык. Аерде деле бир эле месте калыптыр. Бир эле месте калды. Анан ошо аерде дагы киргизбейбиз деп ың-жың болушту. Анан сынап көрөлү деди. Ырдатып Бекжандычы. Ырдатып көрөлү, анан эгер негизге туура келсе алабыз деди. Ошо бир ырдаганда эле көңүлүмө жакты окшойт. Мунубузда бир бала бар окшойт. Калзын дешип калды. Анан калса Кудай алгасın дедим. Ошо менен ошо Бибисарада калды да. Бул жана оркестр деп коет го, эмне деп коет ошону. Ошондойго тапшырылды да. Берки эмеге эстрадага тапшырбай калды. Анан кийин ошо оркестр эми убактынча ошого окуп берчи, анан эми эстрадасына кийинчерээк өтөрсүң деп койдум. Ошо менен тапшырып эле анан кайтып кеттим. Ошол Бекжан экөөбүз 2014-жылдан бери тааныш болчубуз. Ошо университетке жаңы тапшырып,
жаңы айылдан жаңы келген кездер да. Шаарга деле ошол момент көнүшүү эме элечи. Ошол анан биринчи курстарда мындай көп деле аябай мындай аралашкан жокпуз. Мындай эле саламдашып, параларга чогуу кирип жүрчүбүз. Андан кийин жандай ошо ынтымакташып, группалаштар менен эметип калгандан кийин ушундай майрамдар болуп калганда ошо бир кафелерге же мындай үй снимать этип ошо отуруп койчубуз да. Тамак жасап ошондой кылчу. Анан бир күнү ошондой болуп калып, анан акча чогултуп эметип калдык да, акча чогултуш керек болуп калып. Анан ошондой эмне болуп, анан мен бере эле келем да акчанычы. Анан ошо Бекжан эметип чогултуп жүргөн да, организация ошо эмелердичи уюштуруп. Анан эле мага келип эле, бербейсиңби акча дедим. Мен берем десем, бол давай. Бер, азырым келет. Мен берем деп атпайм деп ошол жерден экөөбүз мындай айтыша кеттик да, эми урушупчу. Анан жакта группалаш балдар дагы эметип калды. Койгула болчу. Мындай эми аябай деле эметкен жокпуз, бирок ошондо айтышып кетип. Анан бердим акчасын. Анан ошондон кийин ошол вечеринкага барып, анан гитарамды черткен деле анда Бекжан деле жакшы билчү эмес да, мен гитара ошондо эле билчүмүн негизи. Анан ошо Бекжандын бир ыры бар болчу, эмне деген Азизам деген ырын угуп калсаңыздар керек. Эң биринчилердин ырлары да. Анан ошону көп ырдап калчу мындай элечи. Анан бир күнү гитарага салып көрөйүн деп, ырдап көрөлү деп, анан ошо гитара менен эметип ырдадык да чогуу. Ошондо анан жакшы эметишип, ырдаш керек экен деп ошону тойлорго чыга баштадык акырындык менен. Ошондон бери анан көп эле убакыттар өтүп кетти. Анан общагада жашадык чогуу. Бир жылга жеткен жокмун го деп, мен общагага чыгып ал деп эле байкуш эметип калчу да. Эмеден тойлорго барганда мен үйгө кете албай, анда машина жок. Анан кеч болуп кетет той бүткөнчө. Анан общагага эле жатып ал деп. Общагага жатып калчубуз. Эме кээде тиги эмелер комендалар киргизбей калганда балкондон кирчү элек, экинчи этажданчы. Балкондон ашып кирип эртеси тиги эмеден эле входдон чыгып эле анан эмеден тилүүгө ошентип эле калчубуз. Анан лучше ушинтип жүргөнчө эле общагага чыга албайсың чогуу эле деп жүрүп анан акыры бир күн чыктык общагага чогуу. Биринчи жолу мен ошо Бекжан менен мындан бир 8 же 9 жыл мурун болуш керек да. Искусство университетинин общагасынын алдынан таанышкам да. Ал кезде Бекжан Темирхан деген ысым жок эле. Бекжан деген эле кара тоголук бала, кызыл шорта кийген. Адамдар менен таанышканда дароо эсиңден чыгып кетип, аларды унутуп калып, ошондойго. А Бекжан ошо бир таанышканда эле бир адамга бир башкача элес калтырган бала болгон да. Биринчи таанышканда эле ошо бир көптөн бери тааныган адамдай, көптөн бери экөөбүз чогуу жүргөндөй ушундай элес калтырган да. Анан дайыма эле эжекелеп мен күтө берчү да. Анын күткөнү мен ага сам салып берчү элем да. Ошон үчүн ал мени дайыма ошо общаганын алдында дайыма күтчү эле да. Билбейм, балким бир менден бир жакындык көргөндүр, же элдин баарына ошондой мамиле кылчудур. Мындай келатканда мындай бир жарк эткен нерсе Бекжанда ошол нерсе кийин деле Бекжан Темирхан деген атка жетип, ошо Бекжан Темирхан деп эл тааныганда деле ошол нерсеси калган жок да. Мен тааныган кичинекей Бекжан деле ошондой болчу. Кийинки бир атактуулукка жеткен Бекжан Темирхан деле ошол өзгөргөн жок да. Анан бир максаттары ушундай бийик болчу да. Мен чыгып кетишим керек, эптеп бир нерсе кылып чыгып кетиш керек. Анан эптеп бир нерсе кылып чыгып кетиш керек деген ал жерде миңдеген жаштардын агымы бар эле да. А бирок ошонун арасында Бекжанды деле баарын сыяктуу эле эми кантип чыгып кетмек элең деген сыяктуу эле карап койчумун да. А бирок максаттары бийик болгон үчүн Бекжан ошол нерсеге жетти да. Бекжан Темирхан деген атты өз колу менен жазады. Ушул атактуулукту өз колу менен өзүнүн бир кумурскадай мээнетчилдиги, өзүнүн тактыгы, бир өзүнүн эмгеги менен жетти да. Мен ушул нерсени мындай неме айта алам. Баягы ар бирибизден кандайдыр бир Бекжанга бир көмөк болгондур, бирок
Бекжандын бир 90% өзүнүн аракетинен жетти да. Бекжан Темирхан деген атты Бекжан өзү жазып алды. Мен эң биринчи университетке 2018 келип тапшырдым. Сара Бейшеналиева атындагы искусство университетине келгем. Ошол жактан жолдошумдой эң биринчи жолу биринчи этажда мен университетке кирип баратсам, ал чыгып келеттир. Ошол жерден бири-бирибизди карашып калганбыз, ошол жерден биринчи көрүшкөнбүз. Анан кийин бизди бир концертке чакырып калышты. Мен ал учурда бийлечүмүн. Анан ошол концертке чогуу барып калдык. Мен бийледим, Бекжан байке ырдайм деп барды. Ошол жерден жолдо кетип атып узак жолго чыктык да. Жумгал жергесине өзүмдүн айылыма концертке бир байкенин тушоо кези концерти болуп, ошол жерге бийлеп бергиле деп чакырганда ошол жака барганбыз. Биз ошо жолдо кетип атканда кененирээк тааныштык. Анткени биз буга чейин бир концертте көрүшүптүрбүз. Дагы бир концертте мен бийлеп барыптырмын, ал ырдап келген экен, ошол жерде көрүшүптүрбүз негизи. Анан ошондо кетип атып силер ушинтип бийлегенсиңер, биз ырдаганбыз деп бири-бирибизди ошол жерден таанышканбыз. Маршруткада кетип атып таанышканбыз. Анан мен бирок ошондо эле бандай сезимдерин билдиргендей болгон. Анан мен айткам, сиз эми ырчы экенсиз, ырдайт экенсиз, анан бири-бирибизди тааныбасак кандай болуп калат депчи. Анан ал жактан келгенден кийин анан телефон номеримди алып чалып сразу эле сөзүн салды да, биз сүйлөшө бербейлиби чын эле депчи. А мен таң калдым да, мен сизди тааныбасам, анан кийин сиз да мени тааныбайсыз десем, мен уже сени тааныйм, мен сураштырып билип койдум сени деп ушинтти да. Анан кийин жок, да бир аз тиги кишине таанышып сүйлөшөлү, эме кылалык десем, анан такыр болбой ошондо көкпеттенип туруп алды да. Анан мен күлдүм да, сиз бир эле көргөн кызга ушинтип эле сөз сала берсеңиз, анда аябай көп эле кыздар менен сүйлөшөт окшойсуз деп күлдүм да. Анан кийин сен деген что-то саяктыгыңды көрсөтүп атат окшойсуң деп ушинтип коет. Анан кийин мен мындай кара тору бала болгону менен негизи мындай жакшы эле адаммын деп ушинтип өзүн аябай эме кылып атат да эми. Анан кийин ошентип жакшы сүйлөшүп калдык. Негизи студент кезде эле башынан эле ошо иштечи да, эметип сабакка келип эле анан кайра жумушум бар деп кетип калчу. Мурун эмне эле бизге айтчу эмес негизи башындачы. Башында айтчу эмес. Анан жумушка кетти, иштейт экен деп андан кийин жүрүп анан ушундай ташта иштейм, ушу зилге эмелерден таш терип, таш чогултуп эметип берем дечи. Анан бир жолкусунда экөөбүз чогуу ооруп калдык анда. Анан мына досум мен ушундай, досум мен деле кара жумуш кылып жүргөм, ал ойлочу окшойт мындай. Мен ак кол элечи, анан эчтеке эметпейт окшойт да. Анан мындай эме кандай десем, эмет айткысы келбей эле негизичи. Анан ошондой болгон окшойт да. Жок досум, нормально эле деп анан чогуу жүктөгөнбүз да. Аламидин тегерегинде бир эме котлован казылыптыр да. Анан ошол жерде таш көп болчу экен, ошол жерди көрүп койгом, ошол жака барып деп. Бир эртеден эмес, бир 2 саатты 3 саатты бир машинаны толтурушканбыз да чогучу. Анан мен ушундай, анан ошондон да белин ооруп окшойт да. Белим ооруйт деп калчу да көпчү. Ошентип анан кийим кечек баскан турганына ошондой акча чогулуп калчу да мурунчу. Эми эч ким деле студент кезде анда кыйрат деле иштебейт. 2 жылбы почти 3 жылдайбы ошо немесин төктүк, контрагын төгүп жүрдүк. Анан кийин 3-жылдан баштап эле өзү кайра бизге акча саба баштады өзү. Ата эми төкпөй эле коюң. Мен өзүм жетишет деп эле. Түзүк экенсиң деп калдык. Анан бул жакшы окшойт анда музыкасы деп кызыгып коюп жүрдүк. Эми чындыгында ич атыша турган эле бала болчу да. Ушунчалык жакшы көрүшөм. Ушул тобагылдын, ушу балдардын бирөөнү деле бир колу тийгизип не кылбадым да. Мындай урук соккулабадым да. Эми мындай сөз менен катуу айтам, анан кол тийгизбегем да, ушу балдардын азырга чейин деле. Ушу Бекжанга деле бир кол тийгизбей чоңойттум ушу. Болгон акыл насаат айтчу элем, ушу көчөгө чыкканда этият бол, бирөөлөр менен мушташпа, ашыкча сүйлө, бирөө жооп берди, суроо берди, жооп бер деп ушинтип. Анан сөз менен гана түшүндүрүп койчу элем. Биринчи искусство университетинин общагасынан көргөм, жатаканасынан көрүп,
менден чоң курс болушу анда. Анан ары бери өтүп эми тааныш эмеспиз, учурашып койчубуз анан. Ошентип жүрдүк. Кийин мен комнатада аккордеон ойноп отурам. Жаңы эле үйрөнүп ойноп атканмын. Комнатага келип телефондун берип турчу, чалып алайын деп келдим. Бердим. Аябай сыйлачумун ошондо элечи. Учурашып сонун адам болчу да. Болду деп, братан деп. Телефонун берип сүйлөшүп, кайра 2 сааттан кийин кайра келди, телефонун берип турасың. Кайра бердим, аккордеон ойноп отуруп. Ошентип 2-3 күн телефон сурап келди да. 3-чү күнү анан аккордеон менен бир ырдабайлыбы деп калды. Макул деп бир ырларды ойноп бердим. Аябай кыйкырып ырдады. Ушундай бир башкача болуп жүргөн болчу да. Бир жаңыры чыгарып атам, ошону ойноп көрчү, мындай импровизацияны текшерип көрөлү деп. Ойноп берсем, жакшы ойнойт экенсиң, аябай. Сен ойногондо аябай кенен ырдайт экен деп. Аябай кыйкырып, катуу кыйкырып ырдап, мен да ошондо таң калып, үнү аябай бийик болчу да. Действительно, сонун чыкчу үнү аккордеон менен да. Ошентип ырдап калгандан кийин тез келип ырдап туруп атты да. Сен мени жакшы ырдап атам, жакшы ойнойт экенсиң депчи. Ошентип аябай жакшы болуп кеттик. Жердешкенбиз. Акем деп жүрдүм, ал көм деп жүрдү. Ошентип аябай тойлорго чыгып жүрдүк. Жакшы сүйлөштүк, ортодон убакыт өттү. Анан кийин сен деген макул де же жок де деп көпкө чейин ошентип тура алды да. Мен макул деп айтпай жүрүп бердим. Анан бир ушундай сөздөр бар болчу да, сен адамды жаман эзип салат экенсиң дегенчи, эзип салат экенсиң деп. Анан экөөбүз ошентип бир жолугуп, анан кетип баратып, анан ошондо ай эзилип бүттүм деген оonu менен сөзү ошол учурда жаралган да. Анан кое турсаң, мен деген эме запись кылып алайынчы деп телефон ошолорду запись кылды. Анан мен күлдүм да, эзилип бүттүм деп, адамдардын эзилгени да ушундай да ыр болмок беле, бул ыр өтпөйт да элдерге деп. Ушинтип күлдүм. Анан сен чота мени көп тоготпой атасың, сен кыз шашпа сени деп ушинтип тамашалап калды. Анан ушинтип жакшы эле сүйлөшүп жүрүп ортодон анан өзү чындап мени аябай бир жолу катуу таарынтып алды. Анан ошондо мен такыр чалбай дагы, жазбай дагы койгом. Бир көп убакыт өтүп калды да ортодон. Анан кийин кайта университетке келбей жүрдү. Анан университетке бир күнү баратсам, университеттин алдында туруптур. Өзү айткандай кара тоора болуп алып, анан кийин тиги эме деп, сен жаман көк бет кыз турбайсың деп эле сразу мындай экөөбүз кандай десем, мен деле баягындай ортодо жакшы сүйлөшүп жүрүп, баягы көнүп калганмын сүйлөшүп. Анан мен бир өзү сынайм деп тамашага салам деп атып таарынтып алды да. Анан баратсам эле университеттин алдында туруптур. Анан уже экөөбүз тең мындай көпкө чейин сүйлөшпөй калганбыз. Анан бири-бирибизди көргөндөн кийин уже экөөбүз мындай күлүп калдык да, көзсөң уже түшүнүп калдык бири-бирибизге. Анан күлүп эле анан ошондон кийин жакшы сүйлөшүп калдык. Анан айтты, мен эзилип бүттүм деген ырды уже аягына чыгарып койдум деп. Мен жазып койдум деди. Ал ырды болсо ал учурда ошол 2018-жылдын аяк жактарында жазылган. Анан гитара менен ырдап жүрдү, жанында дос баласы менен. Ошол менен ырдап жүрдү. Негизи биз жаңы таанышканда Бекжан байкенин Карындаш деген ырын жаңы чыгарып аткан болчу. Карындаш деген ыр бар го, ошол ырын жаңы чыгарып, ошону запись кылып ырдап жүргөн кез болчу да. Анан кийин ошол эзилип бүттүм ыры жаралды. Анан 2020-жылдары, анан 2020-да анан Карындаш деген клип тартылып, эзилип бүттүм ошол учурда чыкты. Эзилип бүттүм жаңы чыкканда, эзилип бүттүм негизи бир жыл мурун калп айтпасам ошондой чыккан болуш керек, эмеге хит болорго жакынчы.
бир жерде тойго барып калып, анан өзүбүзчө эле репетиция кылып эле бир ырдай берчүбүз. Мисалы үчүн гитара чертип калсам, Бекжан чертсең деп эле накадуу оон жаратчы да. Оон жаратып эле анан кичине тексттеринен эметчи, анан бирок оондорун келтирчи да, сразу. Анан ошол ыр бар болчу да негизи. Анан ошону толуктап көрөлү деп анан ошо бир тойдон ошону эметип иштегенбиз да. Ошо ай эзилип бүттүм деп анан ошол жерин эметип өзү деле айтып калчы жанагы. Ай эзилип бүттүм деген жана өзүңдү деген жерлер бар го. Ошонтип ырдап атканда мен өзүңдү десем, анан ошол жери жагып сон болду деп анан ошол жерде экинчи голасын сен эле аласың деп ошондой эме болгон да. Анан бир күнү эле туулган күнүм болуп калды менин. Анан жаан аябай жаап аткан учур болчу да ошол моментте. Анан эс алып келели деп заранее сүйлөшүлүп койгон. Анан жаан жап калды, анан болбой калды го деп эле эметип атсак тырышпай болот эле деп тоо жака чыгып келели деп калды. Болсо хорошо деп анан базардан кирип бирдеке сирдеке мындай шашлыккачы ошолорун алып эле жүрсө барса барып келели деп анан аз эле да, бир 4-5 Талгат, мен, Бекжан, анда бирөөлөр бар болчу. Үчөөбүз төртөөбүз эле да. Анан барып жаан аябай жаап атат. Эмне кылабыз болду, анан барсак боз үй бар экен, эмеге Арашан жака кире бериш жакта элечи. Ушул жака эле отура берели, боз үй снимать этип деп. Хорошо деп кирип анан шашлыктарды растап эле ошо бышырып баштап анан ырдап коелуң шашлык бышырып атканда деп анан гитара чертип ырдап койгом саган дейт. Талгат деген дос балам. Ал тартып койгон да. Эзилип бүттүмдүчү. Анан тартып коюп эле ошо эмне болуп бир жерге киргизип койгон окшойт. Инстаграмга чыгарып койгон, сторисине чыгарып койгонбу. Ыр чыга электи элечи. Анан ушул жакшы кетиптир деди да. Анан биз деле байкаган эмеспиз аны. Анан кайра Бекжан айтты го дейм, өчүрүп эле саласың го, чыга элек бака депчи. Анан ошондон ошо эмеден уже көп кишилер көрүп койгон окшойт да. Ошо жана Толкунбек деп кимде ырдап калды го, ошол моментте ошо угуп калып ошондо ырдаган окшойт да. Анан Бекжан чыгар электе эле ошондон гитара чертип Москва Ситиде ошондон чыгып кетти. Анан кимдин ыры болуп эле анан Бекжан уже эртерээк чыгарыш керек болуп тез аранын ичинде Ильяс Абдыразаковго барып жаздырып ошондон чыккан да. Ошондо эле анан кетти. Хит болуп эле дүңгүрөп кетти. Дарбы сатып Шамасага келип калдым. Базар узо шаар да. Анан дарбы сатып отурсам эле бир кара бир жеңил машина зуулуп эле кирип келип ошо эзилип бүттүм деген ырдап элечи. Анан эле элдин баары баа тиктешип калды. Бул ким дешип тааныштар бар да. Анан мен балам го дедим, мен чындыгында башкача болдум да. Ушунчалык бир сүйүнүчүмө ичиме батпай бир. Эч ким жок да, бирөөгө мактанып айтайын десем, мындай көңүлү жакыныраак адам жок да. Анан бир деле айылда анан базарга келип алгам да. Анан базардын ичине чыкпадым, мен дамдын ичинде болуп эле сүйүнүп, дарбызын бишенсең ушу үйгө жеткиче шашам да. Ушу дарбызын жеп өтпөй калбайт баягы. Эптеп 5-6 дарбыз сатып машинага калган жүктөн да ушу апасына сүйүнчүлешим керек да, эртерээк барып. Жакшы эле ушу силер деле ошолай келип эле ушу столового келип токтоду, ошо Бекжандын үйүн бакыртып коюп алыптыр. Андан мурун Бекжан бизге айтып аткан, ушундай чыгат жакында аз калды деп эле бизге айтып турчу да. Анын кабарым бар эле да. Анан ошо апасына барып эле ушундай Бекжандын ырын уктум. Бекжандын ыры чыгып калыптыр го деп эле сүйүнчүлөп үйдөгүлөргө. Чыгыптыр дедик. Анан ошо менен бир ай болду элекпи, телевизордон чыгып калды. Анан жанагы бир курсташ кыз бар эле, аты дагы эсиме чыгып атат. Ошо кыз экөө чыгып калды, жанагы Айбек Карымовдун ырын ырдашып. Ошондо телевизордон көрүп, анда дагы укмушлай неме кылганбыз. Ошондо каерден көрдүк, ошо каерден көрүп калып, үйдөн көрбөдүк да, бирөөнүн үйүндө отуруп көрүп калдык. Сүйүнүп, эми сүйүнчүбүз чындыгында өзү көп деле сүйүнбеш керек экен, сүйүнүштө болбойт экен. Биз өтө ашыкча сүйүнүп жүргөнбүзбү деп ойлойм да, өзүмчөчү. Анан чындыгында эми сүйүнөт экенсиң эми ушинтип чыгып отурса анан бир бала бакчабыздын садиктин ошо оформлениясын жазып атканбыз да, баягы кыздар кагаздарды кесип ошолорду чаптап, анан Бекжан келип ошентип негизи өзү үйдө жасап жүрө берчү эле да, бир нерселерди жасашып,
ошо кагаз чаптасак кыздар менен кошо кагаз чаптап ошентип жүрө берчү эле. Анан бир стенага оформление жасап атабыз, ошо бир жылдызчаларды чаптап атат. Чаптап атып, ошолорду аябай ырдап атат. Жанында Талгат бар, досу. Ушулар көрөсүз да хит болуп кетет, чыгасыз деди. Анан бул ырыңа мен түшүнгөн жокмун дедим да. Чын эле бул ырыңа түшүнгөн жокмун. Андан көрө карындаш чыгарсаң, карындаш жакшыраак десем, анан жок, бул ыр көрөбүз, бул ыр чыгып кетет деди. Анан айткандай эле ошо шашлык бышырып аткан видеосу ошо Талгат Инстаграмдын историясына коюп коюп эле, ошондон тарап кетти да. 2018-жылы мен ошо билем жактырасың деген ырым чыкканда, баягы ырдап, элдер ырдап, анан истористерине добавить этип атканмын да. Ошондо Бекжан ушул билем жактырасың ырдаган эле. Ырдап, анан мен добавить этип койгон элем неме истористимечи. Ошондо жакшы ырдайт экен деп, мен кошпогон кайрыктар да кошуп ырдап койгон экен да. Мен билем жактырасың десем, ал болсо билем жактырасың депчи, мындай өзүнүн немеси бар го, кайрыктар бар, ошолорду кошуп ырдап койгон экен. Анан жакшы ырдайт экен деп койгом. Анан кийин баягы эзилип бүттүм деп аябай популярдуу болду. Эзилип бүттүм деп популярдуу болгондон кийин аны көрө элекмин, жанынан көрө элекмин. Действительно хит болуп атат да, кырчы. Хит болуп атат. Бүт жактан хит болуп атат, кетип атат. Көчөдө деле карантин болбосо, элдер баягы ыр уга турганда эле маанайы жок убакта бул шаңдуур популярный болуп атат да. Мен ойлойм да, карантин болбогондо бул ыр жада калса дагы башка мамлекеттерге чейин кете беле депчи. Так Кыргызстандын жетер жерине чейин жеткен да булчу. Анан башка, мисалы үчүн Кайрат Нуртастын деле Арман деген ыры менен бизге популярдуу болгон да Кыргызстанга, ошол сыяктуу эле Казакстан, Өзбекстандарга чейин кетеби деп ойлоп койдум эле да. Анан ошол жылдары бизде өзгөн өнөрпоздорунда Мурат деген экөөбүз той кылып калды. Той кылып баласын үйлөп калды. Ошол эле Бекжан досу болот ал да. Анан ошол жерге барып, мен конокко кирип кетип атам, ырдаган башка тойлордо. Анан Бекжан достору менен чыгып келатып тур. Мынтип карасам, мени карап кайра бияка мынтип карап кетип атат. Бир кел дедим да. Бир кел десем, келди. Анан кандайсың десем, жакшы дейт. Кучактадым да, молодец, сен жарытасың го десем, коюңузчу деп уялып кетти да. Сен жарытасың да Кыргызстанды дедим. Сен эзилип бүттүм, сен ырдайсың десем, ооба дейт. Ке таанышып ал десем, мен сени тааныйм дейт. Мен за сени тааныйм уже. Аябай популярдуу болуп атат, молодец. Жакшы, өзүң да харизмаң да жакшы экен, үнүң да жакшы экен. Токтобой эми дагы ырлар чыгарып иштей бер деп. Ошентип коюп эле кетип калгам. Кетип калгандан кийин анан Инстаграмдан жазыптыр, Данияр байке, мен ошо сиздин кичпейилдигиңизге таң калдым. Мен негизи сизди тааныйм, билейм, буга чейин ырыңызды деле ырдагам, просто эми неудобно болду барып эле учурашып деп калды да элдердин арасында. Анан сиз өзүңүз ошенткениңизге жаман уялдым деп ошентет. Ничего, жакшы. Сен ушу мага азыр жазып атканың өзү кичпейилдиктин белгиси болот. Ар дайым ушундай кичпейил болуп жүрө бер деп экөөбүз жакшы болуп кеттик, аябай. Жакшы болуп кетип, бир туугандай эле болуп калдык да. Бир туугандай эле болуп, экөөбүз тойлордо жолугуп калып аттык, тойлордо, жакшылыктарда. Бизде күнүнө 5, 6, 7 тойбу, Бекжанда дагы ошондой тойлор болуп баштады да. Анан кийин мени тойго чакыргандар ошо Бекжан Темирхан менен жакшысыңбы, ошону дагы чакырып алчы жаныңа, ошол деп уже биздин тойлор менен теңме-тең чыгып калды да. Эзилип бүттүмдү чыгарып жүргөн моменттерин билбедим, ошо баягы ырдап чыккандан кийин уже уктум да. Ага чейин мен уккан эмес экенмин. Бирок баягы гитара менен бир-эки уккам эми. Ага чейин мага андай ырдап берген эмес болчу да. Хит болуп кетти го, хит болуп кеткенден кийин билбейм, башкача ойлор болгон да, ол эми алыстайт болуш керек депчи. Жок, ошондо сразу чалып экөөм аккордеон менен кел, ырдап отуралы деп чакырып, эзилип бүттүмдү ойноп бергем. Аккордеон менен ырдаган жагат депчи.
Анан эфирлерге чакырды, эфирлерге барып келели экөөбүз. Мен сени дагы чыгарам депчи да. Эфирлерге барып, сени дагы ырдап, ошентип өнө берди. Эфирлерге барып аккордеон ойноп берчүмүн, ырдачу. Ошентип аябай жакын болуп кеттик баягы. Общагада жүргөндө аябай шайыр болчу да, шайыр болуп, баягы коридорлордон кырып жашып, эч тартынбайт эле. Нарык кез болчу. Эч кайткан жок да, баягы ырчыгам деп. Аябай аракет кылып анан акыры чыкты да. Жаңы чыкканда биз айылда болчук. Телевизордон, музыка каналдан чыкканда ошондо сүйүнгөнбүз да. Баарыбыз бир эмеге олтуруп көргөнбүз. Мындай күн сайын барбайт. Бир ай жылда бир-эки күндөр келип турат. Бирдеки алып келчү да, өзү келбечү. Бир чоң подарка алып келчү. Ошо. Окууга бир эме буюм-сүйүмдөрдү алып келчү. Ошо экөөбүз чогуу тойлорго барып калчук. Анын телефону менен видеолор тартып берчүмүн. Кээде урушчу, кээде сүйүнчү. Биринчи тарткан видеолорум өзүңөр деле көргөн болуш керексиңер. Жаңа бутун эле тартып жүргөм да, ошо кийин видео тартып кеткенден кийин урушкан да. Ошо сен ону Индияны көрүп эле тартып бергенсиң го, индийский кинолорду көрүп эле депчи. Негизи биз Бекжан экөөбүз таанышканыбызга ошо баягы эзилип бүттүм деген хитр жаңы чыгып аткан кезде ырын угуп, анан ошол кезде мындай жакындан таанышып эме болуп калганбыз. Тойлорго келип ырдап, мен алып баруучулук кызмат болгондон кийин ошондон өтө жакын мамиле болуп кеткенбиз экөөбүздүн ортобузда. Анан аз убакыттын ичинде бири-бирибиздин сырыбызды жакшы билип, жакындан сүйлөшүп, анан экөөбүз чогуу жашадык. Чогуу 1 жылга жакын жашадык окшойт да, Советский, Донецкийде. Мен өзүм Көк Жарда жашачумун, Көк Жарда кичинекей квартира жашачумун. Анан Бекжан көрүп алып, ал жака барыпчы. Буяк суук экен. Мен менен жашай жүрүп, бир комнатасына жашайсың, мен бир комнатасына жашайм болуп, ошол жерде чогуу жашаганбыз. Бекжандын чыгармачылыкка аралашып келаткандан бери тааныган досторунамын десем болот. Бекжан боло электеги, тиги жаңы келип окууга тапшыргандагы жакын досторунан эмесмин, чын эле ачык айтышым керек. Кийин таанышканбыз. Бирок ошо жогоруда айткандай аз убакыттын ичинде жакын дос болгонбуз. Анан Бекжан мындай, мен дагы ыр жаздырып калам, ошондо мен Бекжандын мен Бекжанга тамашалап айта берчүмүн, сен темпиңе чыгып, сен темпиң менен кете берсең мен деле жакшы болуп кетчүдөй окшойм деп тамашалап көп мындай каткырып сүйлөп калабыз. Себеби мен бир айда бир ыр чыгарсам, ал бир айда 3 ыр чыгарып чыгып ушундай да. Анан отуруп алып кыңкылдап комуз менен 10 чыгарат өзүнүн комнатасындачы. А мен жаман жүдөтмөй жайым бар болчу да, кирип алып таскасын чыгарып ушуну 10 чыгарып атса кирип алып таскасын чыгарам, анан чык деп өзү да мындай эмоционалдуу бала го. Тарс бат жүнү келип, бат урушуп, бат күлүп ушундай бала го. Анан эшигин бекитип алып, "Чооче, сен мен жашаган каякта жашадым эле" деп экөөбүз ушундай тамашалашып. Ошондо көп оондорду жазган, азыркы хит болуп аткан 1-2 оонун ошо менин көз алдымда жазган. Ошол анан бирки Алишер Анарбек уулу деп дагы билесиңер досубуз. Ал ошо сөздөрүн жазып берип атканын көрүп калчыбыз. Ошондой көп ырларды жазырчы. Анан Бекжандын бир жакшы сөзү бар болчу. Ишти кылалы депчи. Ишти кылалы деген сөз бар болчу. Ошол сөз мээден кетпейт да. Экөөбүз урушуп таанышканбыз да, экөөбүз. Ал да чатагыраак, анан мен да чатагыраакмын да бир аз. Анда да характер бар болчу. Мен биринчи келип баягы очередь деп коет го мындай. Анан мен биринчи келип эле анан концерт башталып электе, анан балдар тияка чайга чакырып кетип анан келсем Бекжан мен ырдайм деп калып. Эмнеге сен ырдайсың? Мен ырдайм. Сен канча ырдайсың? Мен 5 ыр ырдайм. Ырдабай ырдайсың, ырдабай мен деп кетип калып да Бекжанчы.
Биз Бекжан экөөбүз 2020 жылы эзилип бүттүм хит болуп баштаганда Бекжан жөнүндө уккам негизи. Ошол жылдары айткан да мага. Ошо Мырзагүл эже менеджери. Ушундай бир балага клип тартыш керек болуп атат. Ырын бирөө ырдап хит болуп кетти, өзү калып калды. Срочно клип тартыш керек болуп атат дегенде кино тартып жүргөнбүз. Бошобой калдым да анысына мен. Бирок угуп калганмын да ошол убакта ошол ыр хит болуп аткан. Анан ушундай эже чалганда мен кайсылар экенин сурабай калыптырмын, бирок кийин түшүндүм ошолор экенин. Кийин өзү ырдап чыкты, анан сырттан эле карап жүргөм, таанып эле. Кийин эмне болду? Бир жылдан кийин Бекжанга менин ишим түшүп чалдым да ушундай. Мырзагүл эжеге чалып, ушундай баягы ырчы бала. Анда ошо баягы эмес, Бекжан болуп калган болчу. Ушундай Бекжан керек болуп атат, бир тойго барып бере алабы деп. Номерин берди. Бекжанга ошондо биринчи жолу сүйлөшкөм, бирок Бекжандын ошондо таң калган нерсем, барып берем акем деп сүйлөйт болчу ал. Барып берем, бирок обещать эте албайм. Барбай да калышым мүмкүн. Себеби ушу Токмокто же Көл жакта бир жакта тоюм бар. Жетишсем барам деди, бирок обещать этпейм деп мындай. Уже башкача да. Все кызмат болсо кылып берели, бизде антып берели деген анча-мынча ырчыларга караганда более эмерак сүйлөгөн. Эркегирээк деп коет мындайча айтканда. Таң калганым, бирок ошол тойго келди да ошол күнү. Келип ырдап, экөөбүз сыртка чыгып таанышып, ушундай мен да клип тартам. Кызмат болсо айт мага дагы деп ошондо сүйлөшүп калганбыз. Ошо биринчи тарткан клибибиз Жок деген ырына клип тартканбыз экөөбүз. Жок ошо биринчи тарткан клибим ошол болду, Бекжан экөөбүз иштешкенибиз. Ошондо да Бекжандын мындай таң калганым, өзүнүн жумушун сүйүп, өзүнүн жумушуна болгон акчасын жанында болгон эмес, бирөөдөн карыз алып вкладывать эткен ырчылардан экен да булчу Бекжан. Мында удобствону түзүп береткен съемка кылган адамга дагычы. Конечно, клип жакшы чыгыш үчүн да ал. Көптөр андай кыла беришпейт да. Экономдоп, бир нерсе кылышны бир нерсе кылып коелу деп эле. А бул ошол жумушу жакшы чыгыш үчүн өзүнүн жумушун сүйгөн адам экен да Бекжан. Так, 2021 таанышсак ошондо августтарда. Биз почти Бекжан менен чын менде өтө эле мен аябай жакынмын же тигиндеймин деп деле айта албайм. Болгону 1 жыл тааныш болуптурбуз Бекжан экөөбүз. Ошо 1 жылдын ичинде негедир точно 1 жылда эмес да, бир көп жыл тааныштай таныш болуп калдык экөөбүз. 4-5 ырына клип тарттык, ошо Мадам Сурмаларым деген ырларына. Биздеги жазылып аткан ырларга ыраазы болчу эмес да. Көбүнчө өзбектердикине качы, Өзбекстандан ушундай аранжировка жасагам, Өзбекстандан барып клип тартам депчи. Максаты аябай пей эмеси, ниети аябай чоң болду да. Эсенге чыгам, эсенге таанылам мен деген депчи. Самир байке ошо клиптердин режиссеру. Ошого клип тартабыз деп ушинтип калдыбыз деп, кандай болот экен деп анткени биринчи клипим болчу, мындайча айтканда. Дебютный клип болчу да. Кандай болот экен деп анан клибин тартып аткан учурда вообще толкунданып, мындайча айтканда Бекжан байке менен иштешип жүрүп эле, жумуш деп жүрүп эле жакындашып байке ини болуп калдык десем болот. Клипке чейинки негизи музыкальный обложка деген болот, өзүнүн сүрөтүн коюп кээде жасап, ушундай эмелер болушуларда жасап берчи деп суранып эметчи. Анан ошону жасап бүткөндө да мынтип айта берчи да. Экөөм мындай азыр эле айтчы, азыр акча менен эмете албайм, бирок тоюңда отурбай кызмат кылып берем деп ушинтип айта берчи да. Деп мындай ыраазы болуп калчуман. Бир айтты, кайра кийин жасаганда деле клип тартып бүткөндө деле жакты мага тоюңда кызмат кылып береме, качан үйлөнөсүң деп. Ушинтип айта берчи да, отурбай кызмат кылып берем эме деп ушинтип айта берчи. Мындай күтчүмүн да мен да, мындай элестетип, тоюмда ырдаса деп ниеттер бар болчу да. Мисалы клип тартсак, клипти мындай көргөн адамдар көрүп эле сразу эле тартып кеткен деп ойлошу мүмкүн да, ага чейинки, бирок
бир жума 2 жумалык жумуш бар да, мисалы үчүн даярданып подготовка деп коебуз, места көрүп, актерлор сүйлөшүп, идеяны ойлонуштуруп, ал негизи мындай ырчынын иши эмес десем болот да. Ал биздин иш да, мындай өзүбүз көрүп, өзүбүз эметип анан ошондо да келип, байке, акелер кандай болуп атат деп, Замир байке экөөбүзгө келип кабар алып, каяка барса жеткирип, тамактандырып, ушинтип түшүнчү да, мындай башкача адамгерчиликтүү мамилеси бар болчу да, мындай таң калчумун да, аны деп айта албасам да ичимден. Ушундай да ырчылар болот экен да деп, көргөн эмесмин да мындайдычы. Көрбөй, мисалы үчүн ушинтип даярданып бүткөндөн да биз шаардын чет жагында жашайбыз, анан ошентсе да жүрүстө жеткирип койгон деп өзү жеткирип, анан кайра бир эме жак шаарга кайра келчү да, жеткирипчи ушунда үйүмгө чейин жеткирип, үйдүн алдына чейин ушунда мындай башкача ыраазы болчумун да, мындай аны деп ушундай да адам болот экен да деп башкача ыраазы болчумун да, ушундай жагы бар болчу да. Адам мындай кандай десем мындай эмеси менен кызматы менен ыраазы кылып, короче ушундай кыскасы ушундай болчу да, кызматы менен ыраазы кылчу да. Бекжандын чыгармаларында деле жашоосундагыдай да карап турсаңар, мисалы үчүн неме жок да, эч кандай күлүп жашачу эле го, мындай жаркырап турчу да, жаркырап. Бекжандын жанына келгенде проблемаңды унутуп каласың да, такыр проблемаң баарын унутуп каласың. Анткени мындай күлбөгөн адамды деле күлдүрүп, сүйлөгөн адамды деле сүйлдүрүп, мындай любой нерседен мындай жакшы жагын издечү да. Бир көңүлү калган адам менен мындай мамиле кургусу келчү эмес да, ошону тарс токтотуп койчу. Любой нерсени бетине айтчу, эч качан кагаз короп, анан бирөөнү көңүлүнө карап, бирөөнү алдап, соолап ушундай жок болчу да. Тарс жакты, жакты, жакпады, жакпады, ак караны кара деп дароо айтчу да. Сиз жеңил машина алып берем десе, мен жеңил машинаны койчу деп койчу элем да, кичине бир иштей турган машина керек деп ушундай айта берчү элем. Анан кийин алсаң ошондой машина, болбосо машинанын деле кереги жок деп койсом, анда сизге чоң спринтер же портер алып берем анда. Баары дем ал десе, дем албайт экенсиз да деп ошентип койчу. Эмнеге дем алам дедим, али мен жашмын, али дем ала турган болду элекмин али деп ошентип койчу. Экөөбүз мындай классташ катары эле сүйлөшүп атчыбыз, сүйлөшө берчү болчук экөөбүз. Мен эч тартынбачу да. Бем бар эле бир дозуна сүйлөгөндөй сүйлөй берчү болчу. Анан маалда, темке деп дагы вот эркелетип. Чыгармачылыкка уже келип аралашып калгандан кийин башот менен киришти десем болот. Мен айтчу да, сен менин чыгармачылыгымды түшүнө алсаң, ошол нерсеге чыдайм десең, мен баары бир ушул эле эме тармакта кетем, ушул эле иш менен кетем. Менин жумушум ушул болот. Мен башка ишти жасай албайм дечү да, башка ишти жасай албайм. Мен болсом ошол ырчы эле болом депчи. Анан ырчы болду, Кудайга шүгүр, аты чыкты. Андан кийин башот менен киришти чыгармачылыкка. Мындай кыялданчу да. Бир эле Кыргызстанда концертимди берем деп Кыргызстанды көп айтчу эмес да, бирок берем дечү. Бирок көбүнчө Казакстан, Өзбекстан ырчыларына көбүрөөк басым жасап, ошол жактарга концерт койсом, ошол жактардын ырчылары менен таанышып, баягы бир немеде концерт алып барсам деп ошону көбүрөөк кыялданчу. Экөөбүз жолугуп калат элек, бир жерлерден жолугуп, экөөбүз сырдашып, анан сизди бир тууган агамдай көрөм. Ошол эсимден кетпейт. Мени бергел иним деп мага дух бергенсиз дагы чыгармачылыгыма. Мага аябай сизге мындай эле болуп калышы мүмкүн, мага аябай түрткү болгон, дем күч болгон ошол деп ошентет да. Сиздей кичипейил болгум келет деп ал интервьюларында дагы айтып жүргөн да меничи. Анан мен сен ошол нерселерди мага айтып атасың, значит сен менден да кичипейилсиң дедим дагычы. Себеби ошону ачык эле айтып атат да жарылыпчы. Тирүүлөр баркталбайын, өткөндөр даңкталбайт дейт го. Жакшы жигит болчу. Өзүнүн эң башкысы мен үчүн таланты, үнү, чыгармачылыгы биринчи орунда эмес, албетте эле экинчи орунда болчу. Биринчи орунда ошол Бекжандын талантынан биринчи баалаган нерсем бул анын адамдык сапаты болчу да. Көкжалдыгы, өзүнүкүн бербей, кылам, кылышым керек деп неме болчу да. Анан репертуарларды жакшы тандачу да. Репертуарга болгон
көз карашы могул жарат. Анан мен дагы ыр чыгарып калчумун. Мону уксаңыз, баке, мындай каш керек да, мына карап турсаң болот. Деп атып эле ушинтип элечи. Мындай сонун бала болчу да. Мындай момпойгон, сонун, адамга зыяны жок, адамдар менен урушайын деген ой жок. Анан жашоо, турмуш бул баланы аябай эле электен өткөздү. Жоктоо келаткан бала болчу. Өзүнүн киндигин өзү кескен, өзүн өзү каржылаган, бир туугандарына, ата-энесине жардам берген. Ушундай күйүмдүү бала болчу. Достор үчүн да күйчү, бир туугандар үчүн да күйчү. Акылдуу бала болчу. Обондорду аябай тапчу да. Обон жазгандачы. Изденип, мындай кылсам, бирок сөзгө бир аз чоркогураак болчу да. Экөөбүз жолугуп кетип баратабыз жолдо. Мен билчү эмесмин анда. Экөөбүз жолу жаштакай эле сүйлөшүп кетип баратсак эле, бир нерсени айтып кетип атсам эле, мен айланып эле бул жагыма өтүп кетип атат да, уламсайчы. Анан уламсай мынтип карап коем да, колумда да бир нерсе болчу. Анан кайра айланып бияма келет да. Анан колума мынтип кармап атпайбы? Кармап эле башкача кетип барат да. Сизге эмне болду десем, тет жакта ит келет дейт. Көрсө биз деген келатканда астан бир адам итин жетелеп келаптыр да, ал өлүп жүрүп атканда көрсө ошондон коркуп атыптыр да. Анан айтып атпайбы, мен мени шылдыңдаба, бирок ушул жерден сырым ачылып калды, мен иттен аябай корком деди да. Кийин мен мага жолукканы келгенде эле менин үйүмдө иттер бар болчу да. Сөрүк эшикке чыгып тиги иттерди карап койчу. Иттерди анан кетип баратканда да, иттерди карап тур, мен өтүп кетейин деп. Анан мындай болчу да. Чоң кирпичтер үйгө мындай коромдун астына үйүлүп кала берчү да. Анан буларды ким эле ташып келип атат? Баана кичинекей балдар ойноп коюп эле ушуну алып келип калып атат окшойт деп ойлосом, ошо коркуп, иттерден коркуп, ошо таштарды көтөрүп келип үйдүн астына тизе берчү. Машинада кетип атса дагычы, иттер үрүп атсачы, машина менен буйтап койчу да. Анан айтчумун, сизди чиштеген табы депчи. Ошондой болчу да, машинада кетип атса да иттер. Андай терезеге жабышып жүрөт го десе, машина менен буйтап койчу да. Таанышып, андай жакшы сүйлөшүп, уже биз сүйлөшүп баштаганда эле айта берчү да. Эгерде биз кийин үйлөнүп калсак, мен деген сага алам, сени үйлөнөм сага. Бирок мен деген эгерде концертимди бере элек болсом, ачыкка чыгарбайм дечү да. Мен биринчи концертимди өткөзүп алып туруп, анан кийин үйлөнгөндө ачыкка чыгарам дей берчү. Себебин билбейм эмнеге антип экенин. Айтор ошол концертте балким айткысы келгендир. Мага ушу биз үйлөнүп келгенден кийин концертти пландап атканда мага айткан да. Биз Мырзагүл эжелер болуп продюсер менен бирге отуруп ошол ишти сүйлөшүп калганда, сен эл катары сахнанын аркасына эч убакта өтпөйсүң, эл катары ошол сахнада отурасың, концертти көрөсүң деген да. Анан бир ошол акыркы эфиринде 9-октябрь күнү акыркы эфири бир радиого барып түз эфирде отурганда ошондо айтып калган экен. Концерт берем, балким дагы бир жакшы жаңылыгым бар деп. Ошондо айтам депчи. Мен кийин ойлодум, балким ошол концертти берсем, биздин үйлөнгөнүбүздү ошондо элге жарыя алмак деп. Биз деген мындай болду да. Жолдошум да үйдүн улусу, мен дагы үйдүн улусумун. Эки жактын тең. Биринчи жакшылыгы болчу. Кандай десем, ата-энелерибиз аябай толкунданды, аябай сүйүнүшкөн. Мен ата-энеме түшүндүрүп айттым. Турмушка чыгам. Буга чейин билишчү, үйлөнөм деп айткан, турмушка чыгам деп айтканга чейин сүйлөшүп өткөнүмдү билишчү. Анан алар деле уже мындай өздөрү даярданып эме болуп калышты да. Мен айтканга чейин деп сезип калышты. Анан кыз узатууну кылабыз. Баягы мен узатылам, бирок свадьбаны жолдошумдун концерт өткөндөн кийин берилет деп баарын ачык эле сүйлөшүп макулдашканбыз. Тамды алсамбы же үйлөнүп алсамбы деди эле да. Ошо башындачы. Анан мен айттым, эми тамды шашпай туруп иштеп атсың, Кудайга шүгүр. Эми тамды бээге бизге алып бермек да. Ошо тамды алып берип ушактан эле жашагылачы. Эми тиги айылда иш жок, жумуш жок.
эмне кылабыз, бул жерде кичине эл көрөбүз, жер көрөбүз, биякта эгер кааласаңыз жерди эле алып берем деп ушинтип калды. Эми ошол даражага жетип калган экен да, эми мен сезбеген экенбиз да, биз деле. Көзү ошого жеткен экен өзү. Анан мен айттым, тамды эми азыр эми кеч болуп калды. Андан көрө үйлөнүп ал. Жаска чейин эми жумуштагы иштесең шашпай алабыз. Биз дагы жайында келебиз, ушул жерден баары жер алабыз. Ушул жакта иштейбиз. Анан ошондо экөөлү алабыз. Мен дагы жок дегем, жарым акчасын салдым, кошом да деп ошентип тамашалап күлүштүк эле. Анан майла анда мен катына алайын деп. Сүйлөшүп койгон экенбиз, 2 жыл бою ушундай болуп калган экен. Биз кийинчерээк билдик да. Анан үйлөнгөндө ошо сонун эле болгон. Барганбыз сал узаараак экен, мунун нарын Жумгал районунда экен. Ошо жерден алып келдик, кол менен алып келдик да. Соңунан өткөздүк, жакшы эле болду. Анан тоюн мен айттым, эми тойду кийинки жыл берели. Эми азыр силердин тоюңарды кутулайлы дагы, биз өзүбүздүкүн кийинки беребиз деп ошентип сүйлөшүп келгенбиз. Кудаларыбыз деле, кудагайларыбыз деле жакшы, менден жашыраак экен, бирок ошосы ham жакшы адамдар экен бирок. Тоюна чогуу бардык. Жогу үйлөнгөндө чогуу бардык. Жанында турдук. Жакшы болду, өзү өткөрдү тоюнчу. Элге эле чоң эле бат алып бир той бербейсиңби десек. Жок, азыр эмес деп ушинтип койгон эле да. Анан азыркы күнгө чейин деле кээде ишенбей кетем, мен тирүү эле бир жерде жүргөндөй болуп элечи. Чалчы анан түнчүндөчү. Чай ичкенди жакшы көрчү булчу. Чай ичеличи деп элечи. Түрктөрдүн чайы бар го. Анан жакында эле Данияр байке жакында эле үйлөндүм. Сизге эле айтып атам деди. Молодец деп ата-энеси менен учурашып, биз жакта жашайт эле да, бир районда жашайт элек. Анан бир күнү эле машинаны бура албай атсам да артыма деп сигнал берет, катуу сигнал берет. Анан кийин түшүп турдум. Монсам колум барсам Бекжан күлүп туруптур да, сиздин нерсиңизди текшерейин деген бирок ушундай эле элестеткем да сизди депчи. Анан түшсөм ата-энеси бар экен жанында, ата-энеси бар экен. Анан ошондо айтты да, мына азыр Кудага барды, ушундай болду, азыр үйлөндүм мен деп ошондо айтып калды. Молодец деп куттуктап, кучактап, анан ошол убакта бели да ооруп жүргөн эле. Бели ооруп жүрүп, анан бияка бар, аяка бар деп, анан бийлеп атканда стористерден көрүп калам, он бийлейт эле болот. Бийлегенде анан ошентип бийлесең анан белиң ооруйт да деп мен ага жиберип, экөөбүз бир туугандай болчук, жакшы болчук. Анан ошол күнү эле, баягы каза болгон күнү эле күндүз кечке сүйлөшкөнбүз экөөбүзчү. Каза болгон күнү кечке сүйлөшүп, Данияр байке, мен да машинамды жакында эле ээсине бердим, саттым, анан мен дагы сиздикиндей машина алайын деп атканмын. Сиз машинаңызды чоңойтсоңуз мага сатам деп атпадыңыз беле, сатасызбы деп калды. Анан мен ошол күнү мен именно машинаны чыгарган элем да. Мен өкүл балама берип, базарга чыгарттырдым эле. Анан $14,000 келген, бирөөлөр келгенде биз бербей атканбыз да. 14,000 келбей атканда бергенбиз. Анан сага анда $1,000 түшүп берейин, ошо биз бир 13кө ал анда деп ошенткем. Десем анда бир аз жетпей калат экен да, Данияр байке, акчам кичине бир аз иштейин, алайын анда деп ошентип калды. Ачык айт, эмне болуп атат, акчаң жетпей атабы, кандай болуп атат десем, ошо бир аз неме болуп атат деп ошентип калды. Анан бир аз эле неме болсо коюп берейин десем, анан хорошо, анда сүйлөшөбүз. Азыр мен немеге бүгүн тойго чыктым, пешком кетип атам, үйүңүздүн жанынан өтүп баратсам, сизди көрүп калдым, сиздин немеңизди, машинаңызды көрүп калдым дейт да. Базарга чыгып ошо станцияга алып келип койгон элек да. Мен аэропортто элем, Ошко учуп аттым эле. Чыгып барат эле, анан мени эстеп жазып калыптыр. Ошо
сиз каяктасыз? Мен аэропорттон Ошко учудам. Эртең 12-си, 13-үндө Ошто тойлорум бар десем, экөөбүз 13-үндөгү тойго бир той кырдайт экен элек да, көрсөчү. Заказыбыз бир экен эле. Анан каякта той? Аны кийин билип атам, өлгөндөн кийин билип атам. Себеби ошол тойго 13 баргандан кийин анан Бекжан да ушу тойго келмек деди да. Сен 13 мен да Ошто болом деди. Анда Оштон жолугалуу деди. Анан же болбосо биз жакта биздин райондо баягы турецкий кафелер бар, ошол жерде олтуруп кенен сүйлөшүп отурбайлыбы деп калды. Окуудан кээде чогуу чыгып калганда каяка барасың, жүр жеткирип коеюн деп. Ошол акыркы көрүшүп калган учурлар экен да. RX 300 330 ушундай айдап келген. Айдап келип, каяка барасың, жүр студияга ал деп. Ушуну алган там кандай экен, жактыбы деп жолдо барып ушинтип сүйлөшкөнбүз да. Ушуну алган там көрчү кандай экен деп ушинтип айтып анан эме деген сөзү оролчу. Ошондо кетип атканда болуш керек, укама тарын байлайсыңбы деп ушинтип суроо берип калды. Таң калбайм, эмне тарынайын? Жок, тарын байлайм десем, тарынбай, мен кечирип коё деп ушинтип айткан болчу да. Ошо акыркы көрүшкөн учурлар экен да, көрсөм. Бекжандын мен эметкен жагым, кимдир бирөөлөр кооздукту, бул дүйнөнүн кооздугун кымбат машинадан же эмеден, таза кийимден же тазалыктан, кооз нерселерден, сүрөттөрдөн, бир нерселерден издейт. Ар кимдин өзүнүн кооздугу бар да. А Бекжан уже ошол бул жашоонун жакшылыгын, кооздугун уже башка жактан таап койгон адам болчу да, адамгерчиликтен тапкан болчу. Айтып атпаймынбы, мындай сүйлөгөндө бир башкача болчу да. Адамдар вообще капа кылбайт да, ушундай айттым го, кооздукту бир ушу кандай чоңойгону ал жагы таашон койдон кала берсин, бирок турмуш тарбиялап койгон бала болчу да. Көп эле акчага, байлыкка умтулбайт болчу. Машинасын алмаштырайын деди. Азыр мисалы үчүн кандай кылсам болот? Ошол кээ бир телеканалдардагы клиптерди албай атат. Кээ биркилер ушундай болуп атат деп менден совет сурайт эле да. Сиздерде да ушундай болчу беле, кандай деп. Мен айткам, аларга көңүл бурба дегенмин да. Көңүл бурба, иштей бер. Сен эл угуп атабы, иштей бер. YouTube'дан эң просмотрларды сен чогултуп атасың, иштей бер. Аларга көңүл бурба. Неге маанайыңды түшүрөсүң? Десем, болду Данияр байке, эми иштегим келип калды. Эми иштейин. Мынау кандай экен деп экөөбүз советтерин сурап, мисалы үчүн могурга клип тартайынбы же булурга клип тартайынбы? Анан баягы Кантем дегенди Ташкенттен тарттамын байке. Мен концерт койбойсуңбу деп калдым айткандай. Концерт кой спорт ордосуна. Десем, коймузчу, кое турган болуп калдымбы дейт. Сен уже кое турган болуп калдың, концерт коюшуң керек. Сен эл талап кылып атабы, сен кой концерт кой. Бул Бишкектеги концерттен аябай чоң пайда калбаса дагы өтө чоң эффект берет. Концерт кой, дворецке коюшуң керек деп ошентип айтып калдым да. Анан Алмаз Шадаев досум дагы балачу да, аны дагы Алмаз да жакшы көрчү. Ошол экөөбүз концерт кой деп айтып жүргөнбүз. Биринчи азыр Өзбекстанга да иштеп атам. Ошол жактан да клип тарттым, ошол жакта продюсерлер менен да иштешип атам. Буюрса ошол жака дагы ниеттерим бар чыкканга деп аткан да. Көрсө ошол Кантемди ошол жака тартып, клибин ошол жака бүтүргөн экен да, аракетин. Анан чыгармачылыкта аябай мындай каражатты бүт эле чыгармачылыгына салып жүргөн экен да. Чыгармачылыктан таап, кайра чыгармачылыкка салып, чыгармачылыктан таап, кайра чыгармачылыкка салып, ошентип даже өзүнүн жанынан кошуп салып, өзүнүн жанына пайда калбайын деп мындай кадамды кенен таштап аткан экен да. Ташкентке барганда дагы, ошол жерге барганда да мен ушул жерде концерт берейин. Концерт Ташкентке баргы чакта деле ушул клипке аябай ынтызар болуп туруп алды да. Мен Ташкентте тартышым керек, Алматыда тартышым керек, Стамбулда тартышым керек клиптерди ушундай койду. Анан мен Бекжанды кийин Бекжан казы болгондо үйүнө барганда түшүндүм да, эмнеге Ташкент жан дүйнөсүнө башкача жакын болгонун. Анткени Бекжандын үйү менен чегара аябай жакын болгон экен да, Өзбекстан чегарасы аябай жакын болгондуктан Бекжан кичинекей кезинен бүт ошол өзбек фильмдерин көрүп, өзбек ырчыларын, өзбек актрисаларын көрүп, ошого шыктанып чоңоюптур да. Бекжандын жан дүйнөсү ошон үчүн мындай Ташкент, баягы өзбек ырлары ушундай жан дүйнөсүнө жакын болгонун мен ошо Бекжан казы болгондон кийин түшүндүм да. Анткени биз Ташкентке бардык. Бекжандын эмоциясы ошол клиптеринде Замир менен Бекжандын
эмоциясы башка, менин эмоциям таптакыр башка эле да. Мен жөн гана Ташкентти кыдырып жүрөм, Ташкентти көрүп атам, жөн гана бир ырчы ырдап атат, жөн гана Бекжандын көзүндөгү жанган нерсе таптакыр башкача да, таптакыр башка. Анан биз немеге бардык, Санат сарайы деп коюшат экен, башкача айтканда филармониясына Ташкенттин. Анан ал жака барганда бизден Бекжан ошол жерден да видео тартып, Мырзагүл эже карап койсоңуз, Омин деп койсоңуз болобу, мен ушул жерде концерт коеюн, мен Кудай буйрса ушул жерде концертим болот, ушул жерде концертимди коем деп аябай тилек кылганда, алыс жактарды ойлончу эле да. Мен Ташкентте концерт коем, мен Алматыда концерт коем, мен Турцияда коем, клиптеримди да мен ошол жактарда тартам. Ошо айтып атпаймынбы, өзү баягы өзбек ырчыларга аябай жакын болгондуктан, ошо жана Жанап Расул деген ырчынын клипмейкери Бекжанга байланышыптыр. Муну карасаң уже жетишкендигин. Байланыш ушу Кантем деген ырың жакшы экен. Ушунун аранжировкасын биз кайрадан жасатып берели. Анан клип тартып берели дептир да. Клипти негизи биз тартмакпыз да, даярданып отурганбыз ага. Кыжалат болуп келди да, ушундай клипти ошол жака тарттыра берели, типа мен да даярданып алганыма кичине кыжалат болду окшойт. Мен деле сүйүндүм наоборот ошол өзбектер менен келишим түзүлгөнүнөчү. Себеби аябай жакын болчу ал жака. Тигилер ырларын кайта жаздырып беришти. Короче, ошо Кантемдин клибин тартканы жөнөгөндө негедир мен алып алды ошол жакачы. Чогуу барып келели акемиз да. Коркоктугунан дагы дейм бир жет. Кичине коркуп турчу. Сиз түшүнөсүз го, баягы техникаларын карап, точно качественный тартып атам меникин, ушундайлар да бишет этти эле. Карап бериңиз деген майында алып алды. Бишкек Ташкент жолунда түнкү саат 2-3 болуп калган. Бекжан Темирхан менен чогуу Ташкентке барыш жакшы нерсе болчу экен да. Ошо анда да кетип атып, азыр акеме кое туруңуз деп алып, диктофон жаздырып алып, эме экен. Чыгармачыл адам да. Бир обон келди ошондо Ташкентке кетип атканда да. Ата деген ыр жазып кет, обон чыгарып кетти Ата деген ырга. Алыска жолго чыктым ата, суранам мага бериң бата деген тексттер бар болчу. Билбейм, азыр архивден чыгат болуш керек аларда. Экөөбүз ошо Ташкентке кеттик. Мен үчүн эң нормальный эме экен да бул. Мен даже өлгүчөм сыймыктанып айтчу нерсе да, ушу Бекжан Темирхан менен автобуста чогуу Ташкентке барганбыз деген нерсечи. Ушундай бир корабльга окшоп автобуста селкилдеп бир башкача кетип атат тиги жолдо, тегиз жолдо. 2-3 күн жүрдүкпү. Ошондо дагы мындай жөн кетпейт да, эмелерин барып көрүп кетели дейт, концерт койчу сахналарынчы. Дружба народов деп коет экен азыр. Мурда биз айылда жүргөндө башкача укчу элек атын. Ошол жака бардык анан. Ошо историяларында да бар болчу. Ошо 2-3 сентябрь экен Өзбекстандын эмеси болуп калды. Эгемендүүлүк күнү, Өзбекстан эгемендүүлүк күнү площадында, баягы Ташкент Сити деген жерде концерт болуп атыптыр. Ошо мындай жөн площадта концерт көрүп атпамыз, мындай эле аты жок ырчылар ырдап аткан, бир кездер эле Зиода деген ат чыгып калды, Зиода. Бекжан да кичинекейинде көрүп чоңойгон экен да алдыгы ырчыларды. Мен да жакшы тааныйм да өзбек жакты. Экөөбүз оозубуз ачылган бойдон ошо 4-5 ыр ырдады окшойт. Тынбай көрдүк ошону. Көргөндөн кийин ошо Мырзагүл эже да бар болчу. Экөөң вообще башкача болуп калдыңар го деп. Бекжан ошо ошолто кыялданып, эмеге деп туруп алды, жүрүңүз мояка тийип өтөлчү деп тиги Дружба народов деген эмесине концерт койчу. Биздин филармония окшогон жер. Ошонун жаныбар акем ушул жерге ниет кылалы. Ушул жерге келип мен да буйрса концерт коеюн деген. Кудай буйрса ошол ниетке жетесиң. Бул иштегендин башы Өзбекстанга таанылып баштадың сен деп аны. Ошол жерде да бирөөлөр келип сүрөткө түшүп кетет да аны. Сен чоңойгондо эмне болосуң дегенде. Мен биринчи эле эме болом дегенде. Ырчылыкка анда кызыкпачумун да анча делечи. Милиция болом дегенде. Жакшы дегенде. Кийин бир 10 жашка келгендеби ырчылыкка көп эле кызыгып баштадым да. Бекжанке мен да ырдайынчы дегенден кийин. Как раз экөөбүзгө дуэт бар, ошону ырдайлыбы дегенден кийин макул дегем да. Ошону ырдагандан кийин эле сен үнүң жакшы турбайбы тигиби деп айтканда, өзүнүн ой максаттарын
мага көбүрөөк айтчу да. Үйдөгүлөргө эмес, мага көбүрөөк айтчу да. Мен келечекте мындай болом, тигиндей болом дегендерин мага эле айтчу да. Ошону алып баранын кафеге жайып, жашап, соомун кылып, досторун чакырды, өкүл аталары келди, менеджерлери келди, бүт баары келди. Мен тааныгандардан, тааныгандар да көп келди. Күйөрмандар, анча-мынчалар. Келишип, ошо стол немеси, кафеси толуу болуп отурдук. Анча-мынча ырдадан ошол моментте дагы ошол жерде тынбайт, ошол жерде дагы бир тойлор чакырып калып, ишени бир тарабына кетти, мунусу бир тарабына кетти. Кайра 1-2 сааттан кийин, 3 сааттан кийин анан кайра келишти да. Биз ага чейин тамак ичип отурганбыз. Силер беймара отура бергиле. Канча болжам деп булар ошо кетишип калган болчу тойго. Анан кайра келишип калды. Эми ошондо той караң эми ошондо ошол үйлөнгөндөн кийин деле мен айттым да, эми 1 ай кичине эз алып ал. Мен баягы бизде бир ырым-жырым бар да, 40 чыкмайынча кичине чыгарбайт да эч адам мындай негизичи салтыбызда ошондой. Анан эми 1 ай дем ал, анан кийин чыгасың. Тоюң качпайт десем. Майли деди эле, анан 3 күндөн кийин эле кайра эле атам мен барбасам болбойт окшойт, тойго чакырышып атыр. Деп эле анан 3 күндөн эле чыгып кетти да. Анан биз да кошо жүрдүк, бир 5-6 күндөй жүрдүк, өзү менен кошулуп. Эми ишенсең күнүнө ошо 4-5 тойго жетишет да, бир күндө элечи. Бияка чакырат, тияка чакырат ошондо. Ал күнү, кырсык болор күнү, экөөбүздүн 2 сааттан кийин экөөбүздүн эмне күтүп турарын билбей эле, бактылуу болуп эле көчөдө жетелешип басып жүрөптүрбүз. Биз ошол күнү эртең менен эрте туруп көчөгө чыктык. Анан мынтип айтты да. Мен ушундай сен менен жөө ушинтип көчөдө ушинтип басып жүргөндү мен сагынтырмын деди да. Мен канча убакыттан бери машина айдап жүрүп, мындай басып деле, эл көрүп деле, эч нерсеге маани деле бербей жүрөптүрмүн. Мен ушинтип деле жүргүм келип калган деп мындай көп жерлерди кыдырдык, көп жерде жөө бастык, көп нерселерди сүйлөштүк. Анан бир убакта эле мен шашып эле тоюма жетишпей калам, үйгө эртерээк баралык деп. Бирок ошондо ошол тойго балыкчыга экөөбүздүн барышыбыз керек болчу. Мен деле бармакмын жанына. Анан экөөбүз ошентип үйгө шашып келип эле кийинип кетели деп ошентип атсак, мен дос балам менен кете турган болуп атам, сен барбай эле үйдө эле отура бербейсиңби деп ошол учурда мени үйгө таштап койду да. Бирок негедир үйдөн ошондо аябай шашып кеткен. Мен аркасынан курткасын алып, даже берсем ошону кийбей эле кетип калган да. Костюмчаны кетип калды. Анан бир учурда чалдым. Чалып, эмне болдуңуз деп сураганымда, Бишкекте тоюма ырдабай эле калдым. Мен Бишкектен чыгып кетип атам, балыкчыга жолго чыктым деген макул деп өчүргөнмүн. Анан кийин үйдө кайнем, кайнсиңдимдер болуп үйдө отурганбыз. Анан бир аз убакыт өтүп кетти, көп эле убакыт өтүп кетти. Анан мага өзү чалды, телефон чалды. Анан алло деп алсам эле үнү чыккан жок. Бенде шытырап бир нерселердин үнү чыгып атты. Анан бир адамдардын, көп адамдардын үнү чыгып атты да. Айтор анан мен ойлодум, бандай тойдо жүрүп телефон басылып кетерчи да мага, анан чалынып кетерчи да. Ошондой деп элестетип эле телефонду өчүрүп анан кайра чалдым да. Кайра чалсам ошону мен такыр алган жок. Көп убакыт чалдым. Ойлодум, бандай бирөөлөр менен проблема болуп, бирөө ушундай кызычуу болуп калчу кээде. Анан ошентип атат, ошо бир аз чалбай турайын деп күтүп да көрдүм, бирок убакыт аябай эле созулуп кетти. Анан эмне кыларымды билбей, ошо көп жолу чалып баштадым, сарсанаа болдум. Мындай жанында бирөөдөн сурайын десем, кайсы дос баласы менен кеткенин ал учурда билген жокмун да, менчи дос балам менен кетип атам деп айткан. Анан Инстаграмдан жолдошум көз тирүү кезинде баягындай чыгармачыл чөйрөнүн адамдары, акем деп, досторум деп сыйлап жүргөн адамдардын Инстаграмына пост жүктөптүр. Ошол жактан жолдошумдун каза болгонун ошол жактан окудум.
бардым. Ал нерсени окугандан кийин ушу бул жакта Бакыт байкеге чалдык. Рызагүл эжеге чалдым. Эч ким алып жооп берген жок. Чалып эч кимден жооп ала алган жокмун. Анан ошо Токмокто Бакыт байкеге негедир билбейм, кайным ошого чалып калды окшойт. Анан сүйлөшсөк эле Бекжан байкеңерге көп чала бербегиле, бир аз кырсыктап ооруп калды, больницада деди да, Токмокто больницада деди. Макул, мен ошол жака барам дедим. Бирок сурадым, Бекжан байке жакшы элеби десем, бермейт, айта албайм деп койду да. Сразу эле Токмокко жолго чыктым. Мен жолдо баратып ойлодум да, мындай болчу да. Мындай жалакай адамдар болот го, өтө коркок, мындай эме бир жерин ооруса, аябай бир эме болгон, чипи ичип кеткен адамдар болот го, ошондой болчу. Анан мен ойлоп баратам да, ушул бир жери катуу ооруп калып, мындай бир чыдабай бир эме болуп атат болуш керек депчи, больницада кыйналып жатат болуш керек деп ойлодум. Мен азыр барып эле колунан кармайм деп элестетип баргам. Ал мындай бир бизди эле күтүп турат болуш керек. Азыр барсам эле колунан кармайм деп ушундай нерсе менен бараттым да. Больницага кирсем эч ким жок экен. Больницанын аркасына келип ошол жактабыз деди. Ошол жака барсам бардык жакындары ошол жака топтолуп калышкан экен. Мындай эч кандай жаман оюм болгон жок, бирок мен ал постту окусам деле кайра өчүрүп коюшкан да. Андан кийин таппай калгам да, анан бандай бир адашып жазып алган окшойт же бир мен ойлодум пранкта кылып атышат окшойт депчи. Анан барып эле мен Бекжан байке канакей деп сурадым да, кана Мырзагүл эже Бекжан байке деп. Эч ким унчуккан жок. Болгон бирөө келип далымдан таптап эле кайрат кыл деп, андан башка сөз уккан жок. Акыркы жолу жолукканда ошо тоюнда күйөө жолдош болуп барганбыз. Той жакшы өтүп, анан келип тоюн эртесинде мындай бата кылып, Улуу Тоодон мындай жакындарын чакырган да. Мындай чакан эле кылыпчы, бата алып коеюн, тойго барбай калгандан кийин чоң той беребиз деп. Пландары ошондой болчу да. Ошондо былтыр октябрдын 27-синде акыркы жолу көрүшүптүрбүз да, ошондо. Былтыр. Анан ошондон кайра Ошко кеттим мен, тоюнан кийин элечи. Ошо Ошто жүргөндү уктум да, ушундай болду деп. Мен биринчи негедир бирок ошондо жумушка барып, анан кайра өзгөндөн билем да. Бир жерге барып, ошо кеч кирип кеткен, анан ошо жумушта чогуу иштеген дос бала бар, коллега да. Анан экөөбүз келатып, эмнегедир ошондо Бекжан ырларын коюп келдим да. Анан жа клиптерди тарткан клиптер бар эле го. Ошо клиптерин карап, анан ошолорду эмнегедир айтып бердим да тиги балагачы. Мондай тартылган, мындай кылганбыз, тиндей кылганбыз деп ошо эме клипте болгон нерселерди айтып, эмнегедир да ошондой бир сезгендей болуп, анан келип Оштон тамактанып, анан үйгө келип эле эчтеке билбей элечи, жатып телефон эметсем эле бир маал группалар бар да, курсташтар ары жак дегенчи. Анан бир маалда эле эмне болуп, ошо группага эле бир сүрөт келип калды. Анан сүрөттү келип эле Бекжандын эмес сүрөтү, анан астында мындай скриншот кылынып да. Анан ишенбейм бирденке жазылып туруптур, анан жаткан жериң жайлуу болсун деп ошону окуп кеттим да. Анан эмнегедир мондай денем бир кыз болуп кетти да. Анан эмне эле болуп атат деп мындай шок болуп элечи. Ачып эле эметсем, анан бирөө чалып калды, бир тааныш эле бир эме бар болчу. Чалып эле орусча сүйлөгөн болчу да. Анан ушундай болду дейт. Эмне болду десем, Бекжан в аварию попал деп эле эметти. Ишенбей кеттим да эмне болуп кеткенине. Бирок ой жакшы эле да.
мындай авария болуп кетип вдруг больницага түшүп калганго деп ойлодум да мен. Анан телефонду өчүрүп салдым, ошо в аварию попал дегенден элечи. Анан өчүрүп салып эле өзүнө чалып ийдим да. Өзүнө чалсам өчүк болуп калды. Анан тааныштарга биякта тааныштарга чалсам эч ким алган жок. Кимге чалдым? Ишенбайкеге чалсам, жок, Ишенбайкеге чалып элек экен. Биринчи тияктан бир балдарга чалып ийдим. Эч ким албай койду. Анан Ишенбайкеге чалсам Ишенбайке алды да. Ишенбайке ошондо аксы да болчу экен. Ишенбайкеге чалсам ал ыйлап атыптыр да. Анан ушул чынбы десем, ушундай болуп калды деп. Бирок анда деле ишенген жокмун да. Жөн эле болот окшойт. Анан дагы кимдерге, толтура кишилерге чалып чыккандан кийин анан айтышты баары элечи, ушундай болду, авария болуп эметип калыптыр деп. Анан где-то бир 11-лерде уккам да мен кечкичи. Ошону менен эле түнү менен вообще уктаган жокпуз. Телефондор тешилди, ар кайсы эмне деген киши чалып атты. Телефон деле алган жокмун. Уктай алган жокмун да. Жатып уктайын дедим. Уктай алган жокмун. Анан эртең менен эле таң атпай турдум. Туруп эле Аксайга чыгайын депчи. Келсем такси толмоюнча жылбайт экен. Анан эртең менен таң атпай келдим. Эң биринчи экен толгондо кетебиз дейт. Ал таксиси толгончо деле бир 2-3 саат өтүп кетти да. Мен 8-тигерге жетпей эле 7-те барсам керек эле. Бир 11-лерде жылдык. Жылып жеткенче ушу бир кызык болуп бардым да, бир аябай. Анан жолдо кетип барсам да тиги байке, такси байкеда Бекжандын ырларына коюп коет атпайбы. Анан мындай эми эмне кылып билбейдим да, көзүмөн жаш агып кетип эле мындай ишенбейчи. Үйүнө барганча үйүнө анан бардым. Аксайга жетип анан үйүндө өзлөрү эле туугандары эле экен да. Үйүнө басып барганча мындай бир кыз болуп кеттим, эмне депчи мындай. Негизи баягы машина алганда үйүн көргөзгөндө машинаны жаңы алып анан чогуу Аксайга барганбыз да. Бир той болуп калып анан ошондо мен үйүмө кире кетели деп анан үйүнө барып аяшпандар менен таанышып ошондо жакынданчы. Ошондой болгонбуз да бир машина алган убагында. Ошолорду эстеп үйүнө басып барган чакта бир кыз болдум да негизи аябай. Барып ошо Гүлназ Чыныбек кыздын концерти эле ошол күнү ошточу. Ошо концерттен чыгып баарыбыз отурсак эле ошо суук кабар келип калды да. Ушундай болду деп ишенбейм, мындай үстүмө муздак суу күйрөгөндөй болду. Маңырап эле туруп калдым, жанымдагылар не болду деп. Эч кимге айткым келбейт да, мындай ушунчалык жакын эле мага, эч кимге айткым келбейт, жанымдагыларга айтпайм. Тирүү болуп калса экен деп. Анан кайра эле неме болуп калды. Чын болуп калды ошол окуячы. Ошол окуя чын болуп калды. Чын эле каза болуптур, ушундай болуп кетти. Азыр деле ушул күнгө чейин деле ишенбейм да, Дайрекке кирип, бияк телефондон кирип, дайректен кирип, аудиолорун угуп коем. Кандайсыз Данияр байке? Только жакшы сөздөр да. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Биринчи очередь ден соолукту караңыз, ошол эң самый главный, ошол жеңем жакшыбы? Үйдөгүлөр олтурабы? Сиз жакшы көрөм, сиз сыйлайм, ушундай да. Жалаң аудиолордун баары ошол. Мен Чынтемир деген дос бала бар да. Чогуу ошол табакташ болчубуз да. Ушу Чынтемирдикинде отуруп эле чай ичип эле жаңы эле кетейин деп калды. Мен айтып калдым. Тиги Бекжан үйлөнгөндөн бери жок го, эле 10 күн өтүп кетти. Эмне болду ал? Барбы? Дайыны чыкпай калды го. Жакшы эле жүрөбүз, сүйлөшүп атабызбы дегенче болуп эле. Ооба, сүйлөшүп атам, жүрөт болуш керек дегенде анан тигин телефонунан чалып калды. Бекжан деп элечи. Мына чалып атпайбы деди адам. Алсаң деп эле, алып эле, алоо дегенде эле. Ошо жанында Талгар деген дос бала чогуу кырсык болгон жерден чалыптыр ошол. Ушундай биз ушундай учуп кеттик дегенде эле жүрөк зырт этти да. Анан жакшы элесиңерби? Ооба, жакшы эле. Эмне Бекжан гана, Бекжан тиякта жатат деди. Анан эле шапа-шупа кийинип алып эле кой тияка чыгалы деп эле жолго чыксак эле билейин. Кайра 15 мүнөттөн кийин чалды, ушундай болду. Үзүлүп кетти депчи. Беловодскийде тойдо болчумун. Беловодскийден тойдон келип атканда Талгат деген байкем бар, группалашы. Экөөбүз келип атсак, бияктан Касым деген байке чалып калды.
кеминге келе кал батыраак деп. Тынччылык билсем тынччылык эмес деп өчүрүп койдум. Талгат байкеге батыраак айдаңыз эмнеси болгон окшойт деп кетип атсак Эламан деген дос чалып калды. Бекжан авария болуп кеткен турбайбы депчи. Мен ишенген жокмун, такыр ишенген жокмун. Кой деп эле эме кылам да. Касым байкеге чалдым кайра. Эмне авария болуп кетти. Ооба батыраак келе бер деди. Жакшы эле өзүм, жакшы эле деди да. Жакшы эле батыраак келе берсиңер деди. Андан кийин эле баягы кээ бир ырчылар, блогерлер Инстаграмда чыгарып коюптур. Алардан көрүп аябай ыйлагым келип жаңы болгон да. Бирок дагы эле ишенбей элем да. Ишенбей эле Талгат байкени айдаңыз деп эле баратабыз. Улам сайын чалам албайт. Касым байкеге чалдым. Токмоктун больницасына келди. Больницада болсам да өзүнө келген окшойт деп ойлодум да. Өзүнө келген окшойт. Анан баягы Инстаграмга жүктөгөндөрдү алып койду кайрачы. Анда жакшы эле болуп калган окшойт деп ойлодум. Мындай ишенич жок болду да жүрөктөчү. Барып тур больницага келе бер маякта деп айтты да. Бурулсак эле муруп кеткен да. Мырза бир эже бизди көрүп ыйлады. Мен ошол жерден баштап токтоно алган жокмун, эч токтоно албай ишенбей эле. Көздөн жаш токтобой ыйлап, аябай жаман болду. Ошол күнү видеозвонок менен ошол күнү мурунку күнү чалды мага, чалып биринчи стол алып келели деди да, стол алып келели деди. Анан сен эми столуңду да мен алмак белем, столуңа өзүң эле барып келчи десем, анан каякта сатат стол, тияктабы бияктабы айтор кечке чала берди да. Анан бир кезде эле дайын чыкпай калды. Анан чалсам биз деле билебиз, биз деле ала алат экенбиз деп тамашаласы ушундай болчу да. Биз деле таптык деп анан на сүйүнчү мырза элеже көрдүңүзбү стол албадыкпы стол деп анан түнчүндө мага неме деп жөнөтүптүр. Биз деген телевизор албадыкпы, телевизор сүйүнбөгөн экен, суктап жатасызбы? Мен телевизор алып атсам деп түнчүндө ошол видеону жөнөтүптүр да. Эртең менен туруп эле куттуктайм, молодец, биринчи оокаттарыңды алып аткан турбайсыңбы? Биринчи оокаттар жакшы болот, көзгө эле жакшы көрүнөт деп эле ошентип сүйлөштүм да. Анан бир аздан кийин эле кайра чалып Дамир экөө видеозвонок менен сүйлөшүп аттыр, бир Дамир деген бала менен. Анан видеозвонокто мени кошту да. Мен башым ооруп жаткам да, анан жатсам эле жарыгыраак жерге чыгыңызчы, мындай жүзүңүздү көрүп коеюн, жарыгыраак жерге чыгыңызчы, эмне караңгы болуп атат деп эле ошентти да. Анан чыгып келип эле кухняга отурдум. Анан көпкө сүйлөдү да, телефон такыр өчүргүсү келбейт. Дамир деле шашып атты, билип аттым да. Көпкө сүйлөдү. Анан Сокулукта тою бар болчу ошол күнү. Анан Сокулукта тойду аттына кылсаңыз, мен балыкчыда тоюм бар экен деди да. Сен балыкчыда тоюм бар деп айткан жок элең го? Десем, ооба, көп күн мурун алынган той бар болчу деди. Ошол бойдон Бекжанга акыркы сүйлөшүм болду. Андан кийин чалып бир адрес сурады да, ошондо. Жок, адрес сураган жок. Тескерисинче ошо интернет койдурам деп үйүнө. Ошо интернетке, мага Скайнетке үйдүн адресин билип заказ берип коюңузчу деди. Ушундай документтердики, ушундай чалуу сүйлөшүү, ушундайлар такыр калыч эмес да. Сиз бүтүрүп коюңуз, сиз кылыңыз дей берчү да. Сиз сүйлөшүп коюңузчу дей берчү. Ошону чалды. Андан мени издеп, мен кантта эжемдикине конокко кеткем. Телефон албай калыптырмын. Анан кечке чалыптыр да мага. Кечке чала бериптир. Жазыптыр. Каяктасыз, кайдасыз, жакшы элесизби деп анан мындай эки колун көтөргөн смайлик эч качан жөнөткөн эмес мага. Ошол смайликти жөнөтүп коюптур да. Ошол боюнча эле каралбай калды. Анан канттан келип үйгө келип эле анан жаңы эле жатайын деп аткам. Жатайын деп атсам эле анан Чынтемирден звонок келди. Бекжан каякта эле деди. Анан Бекжан балыкчыга тойго кеткен.
Ошондо бирок Дамирди барып келели деп ушинтип атканда, Дамир биз сени алып барып кел деп Дамирге чалып биз сүйлөшкөндө Дамирге ошентип атканда, анан Дамир менен барам деп аткан десем эле анан өчүрүп салды да. Анан баягы тойдон кечигип, баягы той ээлери чалып же бирин бири издеп, мындай ошондой учурлар боло берет го. Көп деле эме маани бербедим да. Анан отурсам эле анан кайра чалды да. Анан кайра чалып эле анан ушундай Бекжан деген ушинтип автокырсыкка чыраптыр, ушундай боомдон ушундай болуптур деди да. Анан дагы деле ишенген жокмун да. Бир тамаша, бир ушундай болуп атат го деген эле ой келди. Барсак, андан кийин эле анан кайра чалуу келе берди, кайра чалуу келе берди. Ошондо мен түшүндүм да. Мындай чын эле автокырсыкка учураган окшойт деп анан бараттым, бирок мындай калп болуп калса экен, бир пранк болуп калса экен, ушундай ишенбөөчүлүк менен бардым да. Анан Токмокко келгиле деди, кайра түшүнүксүз элечи. Ошол жерден бир Бакыт байке дегенге, анткени Бекжан телефонуна чалып аттым. Уже Чынтемирге чалсам кетип баратабыз, уже кимге чалып, эмне тактап, эмне кылышты да түшүнбөй калдым да. Анан ошо Бакыт байке дегенге чалсам эле, ал Бакыт байке ошо Токмокко больницага келе бергиле деди да. Анан Токмоктун больницасына барсак, бир немеге насылкага салып бирөөлөр сүйрөп бараптыр, болсо башка кырсык экен да. Мен ошол жерден Бекжанды издеп эле жүгүрсөм, мен чуркап киргенде ошондо Азырет Осмонов дагы ошо чуркап чыкты да. Ошондо мен ойлодум да, пранк окшойт, булар да бир ушундай неме кылып аткан окшойт Бекжан дедим да. Десем эле артына өткүлө деди. Анан больницанын артына өтсөк, толтура кишилер топтошуп турат. Эч ким мындай көзүмө көрүнгөн жок да. Чуркап эле Бекжан гана тамаша, бул пранк деп айтат болуш керек. Мындай ушундай эле күтүп атам. Бекжан гана деп ошентсем эле эч ким сүйлөбөй койду да. Бир да киши айтпай койду. Ошол Касым, Бакыт байке деген ошо биздин немелер эле болду деп эле мынтип Касым мынтип кучактап эле ошентти да. Анан маңдайымды карасам, ошондо өлүк кана деп жазылып туруптур да. Ошондо анан бир жери жарылып кеткендей эле болду да. Бирок ошондо да ишенбей аттым да, такыр элечи. Кантип эле мүнүз эле көрүп аткан адамың кантип эле ушинтип жок болуп кетсин. Такыр айтор андан кийинки окуялар бир түш сыяктуу эле кетти да. Бирок бир жыл өттү го араданчы. Кээде карап туруп эле мындай ишенбейм да. Мындай жөн эле Бекжан бир жерде эле жүрөт. Просто мен жолукпай атам деген ой келип кетет да. Бекжандын видеолорун көрүп атып эле кантип эле өлүп калмак эле, бул бир жерде эле да, просто мага ушундай сезилип атат, мен жолукпай жүрөм. Мен көкүрөгүмдө баягы жоготуу деген чындыкты акылым менен кабыл алган менен баары көкүрөгүмдө Бекжан тирүү деп эле эсептей берем да. Мен той алып бараткам кечки саат 8:30-9:00 болсо керек, ушул 10-ноябрда кечинде да. Анан мага бир чужой эле номерлер чала бериптир да. Чужой эле номерлер чала бериптир. Анан дос балдарым чалыптыр. Бирөө жаңылыкка бирөө чыгарып вирустай тарап кетти го Бекжан тимеле. Бекжан, мен ушул нерсеге капа болдум. Бекжан кайтып болгондо дароо эле интернетке бүт бар эле чыгарып эле, бүт бар. Жакындары кандай ойлойт, ошол боюнча аны эч ким ал жагын карап койбой эле баары эле чыгара берди да. Анан ошондо мен той алып баратканда мага толтура чужой номерлер чала бериптир. Анан тойду бүтүрдүм. Тойду бүтүргөндөн кийин эле бир номер чалды. Бир номер чалып эле сен Бекжан деген досуң кайтып болуп калды деди да. Анан мен ага аябай катуу сүйлөдүм да. Мен тааныбайм болбосочу. Алар мага кайдан чалып атат, анткени Бекжан экөөбүз баягы чогуу жашап жүрүп күнүгө чогуу стористерди киргизчүбүз да. Стористерди чогуу киргизип, баягы мен айылга өзүмдүн үйгө бат алганда, айылман бат алып концерт койгондо азыр Сагын Эргешев досум менен ошо Бекжан Темирхан инициатива көтөрүп отурсаң отура бересиң, бас концерт кой деп ошол концерт койдурткан, Бекжан койдурткан Сагын экөө. Анан ошондо аябай жакын болуп калганбыз да. Ошону баягы жөнөкөй адамдар көрүп эле мен жакын досу деп чалышты да. Анан чалып эле мен аябай жиним келип атканда эле анан ким чалып калды? Муха чалып калды, фотограф досум. Сабыргыл досум, Бекжандан айрылып калдык деп. Ошол кезде чын баягы
денебиз чымырап ишенген жокмун башында, такыр ишенген жокмун. Анан Бишкекке чейин келдик. Анан баягы моргко барганга жетишпей калдык. Анан түз эле баягы өзүнүн кичи мекенине Аксыга жөнөдүк. Анан оны күнү ушу түштөн кийин жолго чыкканбыз да. Жолго чыгып анан келип атканда ошол мындай билбейм, жолго чыкканда бүт баары эле музыка угуп ушинтет го. Анан мен что-то Бекжан Байкенин ырларын уккум келди да. Жай сени сүйөм да, кандай ушул ырларды. Ушулардан угуп келдим да, кайра угуп, мындай башкача ойлонуп, башкача болуп келдим да, билбейм, мындай угуп. Ошол күнү мен да көлдөн келгем. Где-то 8-9-10дордо үйгө келдим ошойт, көлдөн мен да келип, үйгө келип, эми эле душка кирейин деп атсам, ошо чыгармачылык дос кыз бар, Таткайым чалып калды. Ошо жана Сурмаларың деген клипте тартылган кыз, анан ошол чалып калды. Ага чейин деле бир стористерин көрүп аткам, бир пранк салып, бир нерсе кылып аткан да. Анан чалып калды. Анан алло деп алсам эле ыйлап атат. Ыйлап атат. Анан эмне болду десем, ыйлап атат. Анан ыйлап эле ушундай Бекжан Байке өтүп кетти деп ушундай дейт. Анан ага чейин мен пранктардын бир нерселерин көрүп аткам да, анан контентпечи деп өчүртүп тамаша экенин билип туруп эле анан душка кирип кеткем. Душтан чыгып эле Instagram ачсам эле анан постторду көрүп эле ишенбедим да, по-любомчу. Азыр эле пранк болуш керек, пранк салып атат го деп туруп эле анан биринчи эле ошо Бекжан Байкенин өзүнө чалып бердим да. Жок, Мырзагүл эжеге чалдым окшойт. Мырзагүл эжеге чалсам албайт, анан өзүнө чала албадым да мындай. Замир Байкеге чалсам, Замир Байке да албайт, анан өзүнө чалдым. Өзүнө чалсам гудок кетип атат да. Мындай ишенип баштаган болчумун, бирок гудок кеткенден кийин уже пранк окшойт деп ишенбедим да. Ишенбей чалдым, 2-3 жолу чалдым, гудок кетип атат, бирок эч ким алган жок да. Бирок Инстаграмда баягы посттор чыгып атат. Кандай айтсам, ушундай кабар бир жолу уктум да. Башкача болуп экен. Ушундай кырсык болуп кетти. Бирок ошо кырсыкта да мен эме болуп аткан болчумун. Биз футбол ойноп бир жакта жүргөнүбүздө ошол биздин оператор, клипмейкер Адыл деген бала бар. Ошол бир 4-5 жыл чалып жүрдүр мен футболдон чыккыча. Чыгып туруп эле алсам алда шок болуп калып туруп башкача айтат. Сразу эле айтат. Бекжан Байке өтүп кеткен турбайбы? Эми жаман кабарды резко окусаң, мурда да эми жакын адамдарыбыз өткөн да, биз анын үстүнө баягы айыл жерде чоңойгонбуз. Эмирак да. Ачыгын айтканда, жок, сөөктү жуунткан күндөрдө болгон да. Же могу дин жактын да пайдасы мындай. Өтө шок абалда болгон жокмун, бирок алды макул анда асып отурмун, Мырзагүлжерге чалайынчы деп эле өчүрдүм. Эрлан Андашев Байкеге WhatsApp'тан жазып бериптир, сен каяктасың. Мырзагүлжө чалсам алган жок, чалып атам. Эрлан Байкеге кайра чалдымбы, Андашевке. Ким бар экен жанында билбесиз битсем, Бакас айтты деген, анан Бакаска жазсам. Алда нерселер деп жазып унутуп калдым уже. Биз футболдон чыгып эле балдар менен, досторум, классташтарым менен болчу, анан калгандарын жөнөтүп берип, ушу бир-эки жакын досторум бар болчу, Элиман деген. Ошонун фити менен жүрөт болчу. Токмокко барып келеличи, что-то больницада деп атат. Морг жөнүндө кабар бар да. Айттым го, ошо кичине өзүм тың сездим иши кылып. Ошол жактарын баары эметейин деп эле. Бардык Токмокко. Бирок биз барыча уже кеч болуп кеткен экен. Баары бир миң үйүлсөң да, топтолсоң да чыгарбай турбайбы ал жактан. Тарап кетишкен экен да бүт баары. Барып туруп Бакаска жазып, Бакас местоположение таштап койгон, билбейт болчумун каякта экенин. Мен баргычам кайра Бакас өзү кетип калыптыр. Биз тарадык, эртең келе турган болдук деп. Мен кичине кечип калдым, 10-11лерде чалдымбы, Мырзагүлжеге чалып эметсем. Же Бакас ким унутуп таган, бирок сөзүн билем да, айылдан атасынын иниси келди, ошол жүрөт деген да. Дегенде уже мен эмем кандай десем да, уверен болуп калдым. Айылда жүргөн киши сөөктү кантип алып кетишти, эмне кылыш керек экенин алдын жакшы билет да. Ошондон кийин спокойно болгон.
негизи ушундай да, билбейм, дебют барында ушундай баягы жаман кабарды уккандан кийин акырындан кемирет адам ичиңенчи. Жан кейип, андан кийин аны ыйлап баштадым. Кечинде уктап атканда апамдар ыйлап атыптыр да. Не болду десем, эчтеке болгон жок деди алар. Не ыйлап атаңар десем, жөн эле Бекзат ким айтып калды да. Телевизор көрүп эле ыйлап атыптылар деп. Ушуга деле ыйлай берсеңиз деп кайра уктагам да. Бир астен эле мындай күчөйүп ыйлап атты. Эмне болуп атасыңар десем. Ошо апам айтып калды. Бекжанкең авария болуптур деди. Аны жакшы эле экен десем. Ооба, жакшы эле экен деди. Мен Бекжанкем менен жүргөндө мындай көп эле мындай бир жерде как чыкты. Экөөбүз деле эме болчу го. Таш баштарды деле көрүбөрчү дедичи. Байкем шаарда болчу, анан ушул чалып айтты да. Бекжанкем каза болуп калды деген. Баардыгыбыз бирдей өкүрүп ыйлап баштадык да. Ал жөн эле пранк болуш керек деп ойлодум да менчи. Мындай эле тамашалап аткан болуш керек. Алдын ала баягы айылга тойго келгенде мен машина алып келем. Жаңы машина алып келем, жаңы машина алам дегенде алып атканда ошо пранк болуп, пранк кылып аткан болуш керек. Ошо Lexus'ун алып кетип болуш керек деп ойлогом да. Анан кийин ошентип эме тамашаланып келип атканда дагы ишенбегем да. Эртеси күнү турсам боз үйдөр туруптур да. Анан кийин ичине кирип карасам эч ким деле жок экен. Бир Lexus келди. Ал Lexus'ун чыгып эле карадым да. Карасам эч ким жок экен. Ошо Бекжанкем достор экен. Ошо акең жакшы киши эле деп айтып баштады да. Неге десем, сен дагы деле билбейсиң деди. Неге десем, Lexus алып келет эле го десем. Жок, эме болуп калды деп айтты да. Ошол күнү эртең менен биз үйдөн чыгып кетейин деп атканда бендай өзү да тамаша көй бир нерсени тамашалап сурап мындай ушундай болчу да. Мындай жини келип эме кылчу эмес да. Анан үйдөн чыгып кетип атсак мындай деп сурады да менденчи. Сен деген мага турмушка чыкканыңа өкүнбөй элесиңби, өкүнүп кетпей элесиңби деп ушинтип сурады да. Мындай ыраазысыңбы мага деди да. Мен мындай күлүп эле сиз мындай акыркы күндөрү кызыктай эле суроо берип баштадыңыз го. Ыраазымын, бактылуу жашап атпаймынбы? Бактылуумун деп айткам ошондо. Анан деп мындай бир жаш баладай болуп кубанып, мындай ушундай бир эмеси бар болчу. Жакындарынын арасында ачылган бир сырлар бар болчу да. Көп адамдардын жанында андай кылык жоруктарын, андай мамилесин жасай бербечү да. Ошентип жаш баладай болуп аябай сүйүнүп, бийлеп, үйдө ушундай жүргөн да. Анан акыркы күндөрү чындап өзгөргөн да. Мындай болчу да, сабырдуулугу сабырсыз болчу да. Бир нерсеге аябай тез жини келип эле, бир нерсени аябай паника кылып, бирөөлөр менен ушуп кетип, ушундай болчу да. Анан биз үйлөнүп келгенден кийин анан аябай сабырдуу болуп, бир нерсени ошого да ойлоносуңбу? Баягы биз үйлөнгөнүбүздү элден жашырып эме кылдык да, тоюбуздучу. Анан ошол нерселер, видеолор бир экөө чыгып кетти да интернетке. Анан мен ошого ойлонуп эле эмнеге чыгарып атышат, эми өчүрүп коюшпайбы деп андай телефон менен кечке эме болуп атсаң анан ошого да ойлоносуңбу? Ойлонбочу. Эмне болуп калгансың сен деп эле мени кайра жооштупчу. Анан эмне болуптур? Жакшы да кайра мынтип коет, чыгып кетсе жакшы да, эртең Супер ТВда интервью беребиз. Анан бүт менин калпымдын баарын чыгарып ошол жерде сен жыргайсың да деп баардык нерсени ачып айтып берип койсуң да ошол жерде. Сага жакшы болуп атпайбы? Эмнесин ойлонуп атасың деп тамашалап коет. Анан
Мен болсо ойлоп коем да, андай ушундай бир сабырдуулук, башкача өзгөрүп калды деп ичимен ойлонуп атам да. Анан Бекжан байке эмнеге мындай болуп калды? Же андай үйлөнгөндөн кийин баягы өзүн бир эме сезип кой деп эме токтолуп калды окшойт, баягы өзгөрүп калды окшойт деп мен жаман оюм жок. Мындай жакшы жакка неме кылгам да, көрсө адам өзгөрүп калат экен. Ошондон бери эле негизи ишине албай эле анан негизи постоянно Оштон келгенде бияка келип калганда постоянно чалчы да. Мен келдим дегенде элечи тойлор бүтөт же тойлорго чейин бул ресторанга келе бер. Ал ресторанга барып, аны тойго бүткөнчө же ичине кирип, ресторандан чыкканда постоянно KFC жеп, же бир тамак ичип бир жерге сүйлөшүп отурчу элек, же эмне ваняга түшүп келели, бирденке болуп элечи. Постоянно эле ошондой болчу да. Анан бияка келгенде эмнегедир ошондой звоногун күттүм да, чалуу ичидей болуп элечи. Чалат болуш керек деп бир канча көпкө чейин ишенбей эле жүрдүм ошо. Чалат деп элечи. Эми жакын адамдарына, көрөрмандарына, ата-энесине, бир туугандарына сабыр тилейм. Баарыбыз сабырдуу болушубуз керек. Акыр түбү баарыбыздын башыбызда өлүм бар дегендей. Эчтеке жетишкен жок. Эчтеке кылып калайын депчи. Алла Тааланын буйрган жашыбыз ушул экен да, 27 жаш. Ушул нерсени буйруптур. Бизге да канча буйруганын бир Кудай билет эми. Бирок аз анан саз болду деп ойлойм. Аллах Таалам бергенден кийин кайсы убакта өз алат экен белгисиз экен да. Мисалычы кааласа ал бүгүн алат, кааласа эртең алат. Баарыбыздын бара жерибиз ошол жак. Бекжанга Аллах Таалам кыска өмүр берип койгон экен, бирок бул жалган жашоодо чоң бир кадыр барыкты алып кетти десем жаңылбайм. Азыр Бекжандын орду Кыргызстанда, Кыргызстан эле эмес, азыр анын ырларын Казакстанда, Өзбекстанда, ушул Азия жергелеринде дагы Бекжандын ырларын көп угушат. Просмотрлардан байкасаң болот да, бизде 7 миллион адамбыз. Ошолорду көрүп алып аябай кубанып коем. Бул жалган жашоодогу максатына жетип туруп кетти да. Бир эле өкүнүчтүүсү, ушум аз жашап калганы болду да. Чоң мечталар бар болчу. Бардыгыбыз бир поколение бололу. Мен чын эле айтканда, мен баягы эме кылгандан эмес, кандай десем, баягы өзүм менен өзүм жүрө берип, ушундай да жайым бар да. Бекжан, мага эле эмес, баардык досторубузга чогулалы, биз деген бир поколениябыз, бир деген ынтымактуу бололу, бири-бирибизге колдоо көргөзөлү деп. Аябай мындай эме кылып, ушундай достукка дагы бекемдик жайы бар болчу да. Мен чын эле ушулардын баарына баа берчимин да. Мен сендей боло албайм дечимин да, чын эле. Мен аябай ыраазы болдум, чын эле. Бекжанга баары уюшуп, чоң концерт берип, үй алып беришти ата-энесинечи. Мен чын анын бирөөсүнө дагы катыша алган жокмун. Себеби менде күнүгө кыргыздын тою болгондуктан, бирок жүрөгүм менен Алла ыраазычылык үчүн ким Бекжан үчүн чыркап атса сүйүнүп аттым. Чыгармачылыгында айткан мындай 3 эле нерсе керек. Чыгармачылыкта эң главный 3 нерсе. Бул талант, анан аракет. Ошол талант жөнүнө калбасын да, аракет экинчи. Үчүнчү адамгерчилик депчи. Ошол үчөө бири-бири менен тең болуп туруш керек деп айткам да. Десем деп айтып туруп кайра айткам да, бирок ошол сапаттар сенде бар. Болгону ошодон өзгөрбө дегенмин да, ошодон өзгөрбө. Деп эми баягы бул жерде өзүм мен үйрөткөнмүн, мен кылганмын деген туура эмес. Негизи эми как ага катары көп нерселер айтат элем, бирок мен айткан нерселер анда бар болчу да, уже элечи. Адамгерчилик аябай бийик болчу. Кичпейил болчу. Бары менен мындай кичпейил бирдей болчу да. Ким улуу адамдар келеби, баягы чоң мамлекетте иштеген адамдарбы, жөнөкөй адамдар баарына бирдей болчу да. Кандай жакшыбы, ден соолук жакшыбы? Ден соолук жакшы караны күлүп, ушундай аябай жөнөкөй бала болчу да. Ошол жагын аябай баалайт элем, ошон үчүн мен дагы аябай бир туугандай жакын инимдей көрчүмүн да анычы. Биринчи эскертүү концерт болгондон кийин да ишенбегем да. Өзүн арактан чыгып калабы деп да ойлогом да.
до конца мен аягында ырдадым да. Бирок азыр мен ырдап биткенден кийин чыгат болуш керек деп ойлор келди. Бирок андай болгон жок. Тилекке каршы. Сөйрүк деген сөз бар эле. Ушинтип эле урушчу эле да, бирок мындай урбачу да. Катып ыйкырып койчу. Бирок урушкандан кийин кайра эле мындай эркелетип эме кылып туруп койчу да. Көп ыйлай берсем, машина айдатып, эки жакка алып барып келчү да парктарга. Тирүүлөр өлгөндөрдүн көзүн жумса, өлгөндөр тирүүлөрдүн көзүн ачат депчи, ошол сөзгө Бекжан Байкеден кийин мындай кошулдум да, мындай кандайсың. Мен да мындай буга чейин күлүп сүлүп, деп эртең күн келет деп мындай ушинтип жүрөрчүмүн да. Бекжан Байке көбүнө мага деле эмес, көп эле адамдарга бир сабак берип кетти окшойт деп ойлойм да. Кыска убакытта бир жыл, 1,5 жыл иштештик окшойт. Кыска убакытта көп нерселерди үйрөтүп, көп нерселердин алып калдым десем болот да, өзүмө жакын эмелерин алып. Ушундай Бекжан Байке менен тааныш болуп калганыма сүйүнөм да. Азыр буюрса 5 убак окуп атабыз, ошо ар бир дуамда дуа кылып, ошо дуабыз менен эле жардам берип атканбыз да биз. Жана каргашалы окуя жерден көлгө өткөн сайын ошол жерден токтоп атайын Куран окуп эметип турабыз. Бекжандын кыялындагы дагы бир нерсе, бул ишке ашпай калган, жаралбай калган көп чыгармалары жатат. Анан ошо бир ырын жазып алып, казак ырчысы менен дуэт ырдайм деп аябай ушундай даярданган да. Ошол нерсеге даярданып, аябай кайра видео жөнөтүп, мына мен монтип ырдап көрүп атам да, мен мондай кылып көрүп атам да деп план түзгөн да. Анан Кудай буйрса ошол кыз менен кайра ошол жерде Алматыда концертимди коем деп. Балким эгер Бекжан жаш кетпегенде бир жакынкы бир 2-3 жылдын ичинде ошол кыялдардын баары ишке ашмак да. Бирок баягы кандай болгон күндө дагы, кандай оор болгон күндө дагы баары бир жоготуу деген улуу чындыкты кабыл алганга аргасызбыз да. Анан ошол жоготуу деген улуу чындыкты аргасыздан кабыл алып, артындагы ошо ырлары ар кайсыл жерде калбасын, ырларын ар ким ырдабасын. Ушул ырлары бул Бекжандын перзенттери десек болот да. Ошолор эл арасында ошо Бекжан Темирхандын ыры деп айтылып жүрсүн деп учугунулар ошол Арсен ырдап атат. Бирок эми кыялым Кудай буйрса келечекте ошол Бекжандын ырдабай калган ырчылар менен Арсен ошол ырларды сөзсүз аткарат деген. Бүт эле чыгармачыл адамда бир эмеси болот да, кумири. Бул ошол Жаноп Расул деген ырчыны көп туурачу да, ошондой болом, ошонун ырлары деле, ошонун клиптери деле мага келет. Бул ошол чоң бир максатына таштаган кадамдары ошол Өзбекстанга барып, ошолорду көрүп эметип мындай. Мен ошолоруна күбө болуп калганыма, ошолоруна шерик болуп калганыма чындап сүйүнөм. Анан кандай Бекжан Темирхан деп мактанганым, сыймыктанган жагым ошол именно өзү кумир десем деле туура болобу билбейм. Өзү үлгү алып жүргөн ырчы, мындай чыгармачыл жактан ырларынан үлгү жүргөн ырчы ошол Жаноп Расул Бекжанды таанып, историяларына киргизип калганы бул уже максатына жетти деген сөз да бул. Анан могу Казакстандын ырчылары чалып Бекжан ырларын ырдаганы. Көптөр тааныйт Казакстанда Бекжандычы. Анан бир ырчы эже менен дуэт ырдамак. Анан өзүнүн да пландары бар болчу. Буйруса ошол пландарды азыр Арсен менен иштеп атабыз. Арсен Мырзагүл эженин колдоосунда. Буйруса ошол Бекжандын кылынбай калган иштери жакын арада Арсендин аткаруусунда буйруса чыгат. Көп иштери бар, анын көп ырлары бар. 4-5 тойго жетишет да бир күндө элечи. Бияка жака чакырат ошентип. Биз да кошо жүрө бердик. Курсаңар ачтыңарчы деп коет. Анан кийин ачканда ачтык дейбиз, анан жанагы түрк кафе дейбиз, бөлекет дейбиз, ресторан ошол жактарга алып барат. Мындайрага да жеке алып барабыз, Арсандарга жеке десем. Эми алып барат ошо экен. Түн эле
кыйла акчасы кетет. Биз эми баа кысканабыз да акчаны. Эми жөн эле коромчу көрөм десем, ал Бекжан акчаны эч көзүн карабайт да. Ушундай. Ата силер жейсиңер да, мен жет билем деле ушинтип калат баа. Ушу бистеп чуркап жүрүп эле кетти да ата. Ар дайым эстейсиң, эч качан унута албайсың. Бул нерсени дагы мындай сыноону дагы көтөрүш өтө оор. Жан дүйнөң жаралуу. Ал нерсени сүйлөбөсөң дагы, айтпасаң дагы ата энең, бир туугандарың, жакындарың түшүнүп турат экен. Ошолордун алдында дайыма өзүмдү күчтүү алып жүргөнгө, алардын алдында ыйлабаганга ар дайым аракет кылам. Мен телефонду ачып, андай видеосун көрүп калсам, бурдакы эски видеолорун көрүп калсам эле, мындай сезимдер келип кете берет да. Данный момент ошол жерде ырдап жүрөт Бекжан байке депчи. Ушул тойдо жүрөт, мындай кайра келет. Мындай бир жөн эле бир алыска, бир көп убакытка кетип калгандай эле сезилип берет да магачы. Кайра келчүдөй, кайра жолугушуп калчудай сезилип берет да. Кудайга шүгүр кылам. Дайым жолун жолдоп, атын жоктотпой, чыгармачылыгын алдыга алып кете турган дагы көптөгөн ырлары бар, обондору бар. Ошол нерселерди элге жеткизе турган, алып чыга турган энеси Арсен бар экенине Кудайга шүгүр кылам. Арсен аябай окшош байкесине. Мүнөзү, сүйлөп мындай тамаша сүйлөгөндөрү, бандай сахнада дагы өзүңүздөр билсеңиздер керек, сахнада дагы мындай да ырдагандары, кыймыл аракеттери, баардык нерсеси окшош. Мен Арсен бир адамдын ордун толтура албаса дагы көңүлүмдүн бөксөргөн жерин толтура алат деп айтам да. Мындай тийишип сүйлөгөндөрү, тамаша айтып калгандары, баардык жерлери окшош, байкесин эстетип турат. Мен экөөбүз тең кыялданчубуз. Экөөбүздүн тең оюбузда, ниетибизде, тилегибизде бар болчу. Биз ошо акыркы эле 9 күнү кечинде бир дасторкондо чай ичип отурганда ошондо айтканда, мындай бир ушундай жашоого келип, ушинтип бактылуу болуп жашап, бир үйдө жашатканыбызга Кудайга миң мәртебе шүгүр кылгам. Эми баягындай силер дагы шүгүр кылгыла. Үйдө кайынсиңдим, кайнелерим болуп чыгып отурганбыз. Анан ушу баардыгыбызга отургузуп алып эле айтып атат да. Намаз окуйлу. Кудайга шүгүр дейли. Ушу ичип атканыбыз алдыбызда эмне десек ошонун баары болот. Мен мисалы Кудайга шүгүр кылам, силер дагы шүгүр деп намаз окуйлу. Мага ушундай нерсени айтты да, эртең сен жана намаз окуй турган нерселердин баарын тең алып келип койсоң жакшы болот депчи. Анан ийин дедим. Бирок мен кыялымда бар болчу, мен минтип элестетчүмүн. Жолдошум үйдө жокто, баягындай бир сюрприз кылып, өзүм жолукка келип, баягындай аны жумуштан ушундай бир кийим менен, ушундай жолук менен тосуп алсам деп кыялданчумун. Бирок тилекке каршы мен ал нерсеге жетишкен жокмун. Көзү тирүүсүндө баягындай өзүмдүн алдында ушул нерсени аткара албасам дагы, мен эми ал адамга жүзүнө карап мурдагыдай балким ыраазычылыгымды эч качан айта албайм. Ошондуктан ар бир намазымда дуа кылганды, Куранды багыштаганды унутпайм. Мен эми ошол эле нерсе менен жардам бере албасам, эч кандай нерсе колумдан келбейт. Мен ортодо көп убакыт өтүп калгандан кийин менде ушундай нерсе болду да. Баягы ичимден баардык нерсени күнөөлүүдөй сезе бердим да. Эми кандай десем, көп нерсеге таарынгандай болдум да. Баягындай тагдырыма таарындым, жашоого таарындым. Неге андай биз мындай бир баш кошуп туруп анан кийин ушундай мен жалгыз калып калдым? Неге ушул нерсе менин маңдайыма жазылыш керек эле депчи.
бир күнү мен түшүмдө дайыма мен түшүмдө негизи издей берем да, издеп эле телефон чалып эле мындай бир түшүмдө дайыма бир караңгы жерлерде издеп ушинтип бир убара болуп жүрө берем да. Анан ошол күнү түшүмө мындай болуп кирди да. Мен издеп атам да Бекжан байкеничи издеген. Сиз каякта жүрөсүз, үйгө келбейсизби, эмнеге биз үйлөнүп туруп эле анан сиз кетип калдыңыз деп издеп атам да. Анан десем эле мынтип атат да, Бермет, мен алыс жака кеттим. Мен эми ал үйгө такыр барбайм деди да. Мен ал үйгө такыр барбайм, мен алыс жака кеттим. Бирок мен азыр жүрөгүм тынч, жакшы жерде турам деди да. Анан бир кандайдыр бир мындай бир таарыныч сыяктуу бир мындай капалуудай эме кылды да бул жашоогочу. Мындай силер, мен барбайм, силер бир күнүңөрдү белгилеп ушул жака келесиңер деди да. Анан мындай деди, Бермет, эртең сен деле келесиң, жанымда турасың, мени колтуктап турасың, бирок ушундай жерге кантип жеттиңиз, абалыңыз кандай болду, кантип келип алдыңыз деп сурабайсың. Сен дагы эмнеге мени жалгыз таштап кеттиңиз деп сен да мага тарынасың деди да. Мен ошондон кийин мындай баардык нерсеге болгон таарынычты кетирдим да. Эч нерсеге таарынбайм, баарына ыраазымын. Ушунча аз күн болсо дагы, аз убакыт болсо дагы өтө сонун күндөрдү, жакшы моменттерди, бактылуу күндөрдү, жакшы көз ирмемдерди калтырып кеткенине мен ал адамга чындап ыраазымын.